Namazбай тынсызбы? Салтанат жакшыбы? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday Ota turasizlar? Yaxshi, yaxshi, Xudo bersin. O'g'il otavi uyni. угулдат. Yaxshi. Түз эфирди баштайлы, мекендештер азыр кирсе, коорашалы, учурашалы, амандашалы. Уйкуда чала болуп калды. Эки жактан эки холодильник машина коюп коюптур дарылдатып. Assalomu alaykum. Omadga qandaysiz? Jamoat qandaysizlar? Кандай жакшыбы, Нуман мырза, Нуман иним. Иштер болуп Жақсы атабы? алмаске. Азыр Иштер болуп атабы? бир жерге жөнөдүм эле анан бир жүрүп баратканда сүйлөп калсам, баягы ызычы болуп калбасын. Шум болупту, анан учурашып коеюн деп атпаймынбы азыр жөнөгөнчө. Жакшысызбы, өзүңүз иштатасызбы? Жакшы, жакшы, азыр жолдобуз. Кайсы штаттасың? Мен азыр үйгө келдим эле, байкем Кыргызстанга кетип, ошол январь ичи эс алуусуз иштедим эле азыр. Бир жума үйдө болоюнчу анан кайра чыгам жумушка. Жакшы, жакшы. Азыр Чикагода турбайсыңарбы? Чикаго сооппу? Чикаго 28 Фаренгейт дейт азыр ушул мезгилде. Ошондо нөлдөн ылдыйраак. -1, -2 ушундайго. Өтө деле муздак эмес экен, жылуу эле экен анда. Муздак эмес, ооба. Үй жылуу. Үйдө жылуу. Азыр эшикке чыксам аяз басып калыптыр машинанын сырттарын бир аз. Бир ай тынбай иштедиңби? Январь ичи байкебиз кетет деп, анан чогуу токтобой иштедик ошо. Чикагого келип калсак эле, машинаны заказ карай бергиле, машинаны кое калып үйгө бир түнгө келип жатып эле ушинтип аттык да. Жакшы. Кыргызстанга кеттиби же кете элекпи? Жок, кеткен, азыр Кыргызстанда. Жакшы, жакшы. Кыргызстанда эртең мартта келишет. Жакшы, жакшы. Анан ошо азыр кетип жөнөгөндөн кийин анан бир үйгө келбесем болбой калды, балдарым мызгылдап. Кайра кетесизби деп калып, азыр ошо үйдөмүн. Канча убакыт бар? Кайра чыккангабы? Жок, эми азыр канча убактыңар бар же азыр чыгасыңарбы түз эфирден? Жок, мен угуп кете берем сиздерди. Мен бир жерге жөнөдүм эле азыр тияка. Бир бөлөн үйдө жөнөдүм эле. Не кылыш керек эле? Жок, жакшы, просто азыр деген мекендештер кошулуп атпайбы? Эми биз деле кечке сүйлөбөй, силерге вопрос суроо берсе, анча-мынча жооп берип коесуңар. Жок, жооп берем го, бирок сиздикиндей микрофонум жок. Жолдо жүрүп баратсам азыр эме болуп калбабы деп атам баягыда. Не дейт эле? Тыптынч, эчтеке сонун эле болуп атат. Жок, азыр токтоп турам да ошон үчүн. Эмне, трак мененби? Жок, жеңил машинадамын, жеңил машина. Ой, жеңил машина эчтеке болбойт. Жеңил машинанын үнү деле чыкпайт да. Ошондойбу? Андай болсо го, баягыдай. Түйүнүш менен эле жооп беребиз го, билсигенибизди. Мекендештер анда Нуман инибизге суроо болсо бербейсиңерби? Мына Чикагода жашайт, тракта иштейт. Көбү Чикагога келишет да мекендештерчи. Эме билгенибизди айталы макул, билгенибизди. Анан билбесек билбейбиз деле айтабыз дегендей. Ооба. Эми баягы тажрыйба жактан, конечно, сиз жакшысыз да бизге караганда, Алмазке. Жок, эми тажрыйба болгондо силер деле бир топко жашап калбадыңарбы? Бир топту көрдүңөр да. Американы кыдырдыңар, Чикагонун жашоосун көрүп атасыңар, анча-мынча проблемаларды көрүп атасыңар. Жолдосуңар дегендей. Мекендештер суроо барбы я? Суроо болсо бербейсиңерби? Азыр көп адам кирелек экен. Азыр пока угол ачат го. Мен деген бул деген эмени запись кылып атам. Түз эфирди запись кылып атам. Азыр бүткөндөн кийин тиги эмеге телеграмга коюп коебуз. Башка кирбей калган мекендештер угат да. Ошон үчүн азыркы катышып аткан мекендештер кандайсыздар? Суроо барбы я? Американын жашоосу боюнча, Чикаго боюнча, трак жумушу. Assalomu alaykum. Алейкум. Алейкум ассалам. Тартынбай бергиле суроолорду. Маалымат керек да. Маалымат кимде көп болсо ошо эме болот. Жолу ачык болот, күчтүү болот. Assalomu alaykum.
Эфирди ачып жакшы кылдыңыз Алмаз байке. Алла ыраазы болсун. Могул жерде бир топ эле киши отурат экен. Суроолорду берели, бир жакшы бир маек кылайлычы. Бергиле суроолорду атайын кармап атпайбы мен деген Нуман инибизди кармап атам да. Нуман инибиз да Чикагода жашайт, көп мекендештер Чикагога келет. Жашоо боюнча суроо бергиле да. Келгенде кандай болот? Квартира маселеси, жумуш, права, Ошону сиз машина өзүңүз айтып маселеси. бербейсизби кыскача? Жок эми суроо бергиле да, мына атайын Барганда- кармап атабыз. Убакытты кетирбей суроо бергиле. Барганда штатка киргенде эмне жумуш кылса болот, кандай мындай жилье, кандай жерлерди тандаса болот. Анан могу Жаныбек байке да аябай көп жазып атат немеден. Мен суроо бере албай калып атам депчи. Жаныбек байке да берсинчи анан. Микрофондорду өчүрүп коебуз, Алик деген мекендешибиз микрофонубузду суроо бербесеңиз өчүрүп койгула. Шум болуп калат. Жумуш дейт, мен билгенди эме кылайын, бияка Чикагого азыр өтө көп кыргыздар келип атышат. Баягы в основном российский паспорту барлар ошо Мексика аркылуу көп келип атышат да. Эми алар кантип келип атканы боюнча толук айта албайм, сен да эми изилдеп көрбөгөн үчүн. Бирок эмне жумуш кылып атышат? Көбүнчө доставкада иштеп атат, бирөөлөрдүн аккаунттарын арендага алышып, машина арендага алышып иштеп атышат. Анан уже кээ бир мындай баягыдай бизнеске шыгы барлар машина сатып алып аукциондордон. Анан ошолор кыргыздарга машина сатышып ушинтип иштеп аткандарды көрүп атам. Кыргыздар көп эле болуп калды. Мурдагыдай анча-мынча көчөдө көрсө салам айтпай тургандай эле бир деңгээлге жетип барып атат. Мындай айткандачы. Анан баягы майрамдарда дагы чогулуп көп болуп ушундай келем дегендер көп, келгендер андан дагы көп. Анан жумуш боюнча ойлонбой эле койсо болот вообще элечи. Эми кичине бир аз келгенде бир аз кыйынчылык болушу мүмкүн, эми башка өлкө дегендейчи, баягы өзүңө ишенип эле келишиң керек. Анан кээ бир азыр келип кичине капа болуп калгандарды дагы байкап атам. Баягы биякта жүргөндө жардам берем деди эле, анан бияк келгенде карабай атат дегендейчи. Анан жакшы өзүңөргө ишенип келгиле. Бир эле кыйынчылык, эң эле кыйынчылыгы бул тил билбесеңер ушу тил маселеси болбосо, ал деле акырын чечип кетсе болчу да эле нерсе. Анан көп иштеп атышат. Эми үй бүлө менен келгенде деле бирок кетиштүү мындай үй бүлөнү багып кетсе болот. Анан берки билим тармагы эми кичине жүргөндөр билим алышып, анан билим тармагына кеткендер бар, эми IT тармагына дегендейчи. Анан в основном эми биздикидей болуп эле кыска аралыкта кичине дурусураак акча иштейбиз дегендер, документи барлар өзгөчө ошо трака чыгып кетишет экен. Ушундай. Анан эмне жумуш кылса болот дегенде эми мындай негизги жумуштарды айттым да. Анан биз билбегенде эле жумуштун түрлөрү көп болуш керек бу жерде, баягы кыргыздар иштеген. В основном негизинен бир жаңы келгендердин баардыгы эле ошо 80-90% ушу доставка тамак, таксиде ушундайда иштеп атышат. Ушундай. Анан баягы маалыматты тактап туруп айтыш керек да, билип туруп айтыш керек. Жана мен бир видео койбодум Инстаграмгачы. Кыргыз комьюнитиде Чикагода иштеген Мирлан деген биздин инибиз болот го дейм. Тракка кириш үчүн 3 ай окуш керек деп атпайбы? Мына как раз Нуман мырза өзүнүн башынан өттү да. Жакында бир 2 ай мурун Пенсильваниянын Бенсалем деген жерине барып 3 эле жума окуду да. 3 жума окуп туруп, трактын окусун бүтүп койсо болот. Ал 3 ай эмес да, 3 ай эмес да. 2 эле жума окудуңар го дейм мен. Жок, 1 жума эле окудум мен Алмазке. 1 жума эле окудум. Ошого мен мага кайрылгандарга айтам да, Чикагодон чыккан балдарга делечи, эми Чикагодо деле 160 саат окуш керек деген талап бар экен. Анан бирок Чикагодон бүткөндөр деле жаттап эме кылсаң 2 жумада бүтөт дейт. Бирок мен ошо эмени эле сунуштайм. Филадельфиядагы эле баягы орустардын мектебин сунуштайм. Мен өзү 5 күндө эле даяр болдум. Баягы трактын алдында жүрүп, көзүң көрүп баягы запчастьтарды. Анан окусаң баягы башка тескерет экен да. Мурда мен кагазын алып окусам, эч эле түшүнбөй, жаттай албай ушинтип анан тияка барганда 5 күндө даяр болуп калдым. Анан экзаменге жазабыз десе өзүм эле баягы коркуп кой, кичине даярданайынчы деп атып, 8-күнү дегенде экзаменге баргам да. Анан эми
баягы баргандан кийин мотивация да күчтүү болот экен. Кой жүрө бербейин бул жерде окуп бүт эртерээк кетейин депчи. Жаткан жериңе акча төлөйсүң андай мындай. Анан да эсептеп келсем акча жагынан дагы убакыт жагынан дагы Филадельфия мага ыңгайлуу болгон үчүн ошол жакта сунуштаймын да көбүнө. Bir jumada конкретно бүтүрүп келсе болот. Мен ошо 9 күн жаттым, 8 күн дегенде экзамен тапшырдым. Ошо мындай түшүнүп жаттагандай кылып. Анан мен сунуштаган кээ бир балдар да чогулуп барып келишти, алар дагы ошо 1 жума 8 күн, 10 күн ушундайда бүтүрүп келишти да. Ошого жеңил эле болот деп эсептейм. Эгерде окуйм деген балдар болсо, Чикаго жакшы болсо керек, бирок толук билбейм, бирок мен Филадельфиядагы мектепти сунуштайм. Ал жакта жакшы жери ошо Чикагодо бир мыйзам тарабынан бир жеңилдик барбы, бир нерсе да себебинде Американын бардык штаттарынан келген студенттерди көрдүм да. Флоридадан келип окуп атышты, кыргыздарды көрдүм, тажиктер, өзбектер, Нью-Йорк штатынан келип атышты, Калифорниядан келип окуп жүргөндөрдү көрдүм. Бизден барып атты Иллинойстон. Ошого бир жакшы жеңилчилиги бар үчүн бар да. Чикаго мектептеринде Иллинойстон эле студенттери бар, башка жактан келип окуган адамдар жок. Демек, башка жактан келип окуп атса, демек бир жеңилдиги бар да. Ошон үчүн келип окушат. Пенсильвания штаты менен Флорида штаты жеңилдик берет да. Америкада жана орусча экзамен тапшыра турган трактын жана трак экзамен башталарда ДМВга барып, жана 3 экзаменди тапшырыш керек да компьютерден, где-то 400-450 суроого даярданыш керек. Ошол суроолорду компьютерден тапшырганда бир 2-3 эле штат бар, орусча тапшыра турганчы. Ошо Флорида штаты, анан ошо Пенсильвания штаты экенин точно билем да. Жеңилдиктер бар да, ошо көбүнчөсү право алганда дагы, жөнөкөй машина право алганга дагы атайын барып атышпайбы эмегечи. Флоридага барып атышпайбы. Флориданын траковый мектептери да көп да Флоридадачы, аябай жакшы окуткан. Ассаламу алейкум. Монти угуп калдым элем да, праваны алыш үчүн 6 ай окуш керек деп. Ошондойбу же мен туура эмес түшүнүп калганмын? Мындай кыскача айтып береличи. Баягы СДЛге окуш үчүн, например, мен айтып атпаймынбы, жана грин карта менен келген эң жакшы жол болуп атпайбы? Келгенден кийин 1 айдын ичинде social security карточкаңарды, анан грин картаңарды колго алып атасыңар. Андан кийин эле сразу барып жөнөкөй правага экзамен тапшырып атасыңар. Правага СДЛге тапшырыш үчүн 3 документти сурайт да баргандачы. Жөнөкөй американский жеңил машина айдай турган права керек. Экинчиден social security карточкаңар керек. Андан кийин разрешение на работу же болсо грин карта. Ошо 3 документ болбосо, силер эч качан тракка иштей албайсыңар, экзамен тапшыра албайсыңар. Ошол 3 документ болгондон кийин ДМВга барасыңар дагы, анан айтасыңар: "Мен СДЛге экзамен тапшырганы келдим" дейсиңер. Келдим дегенден кийин компьютерге отургузат. Мурда деген 1 экзаменди 1 күндө тапшырчубуз да. Экинчи экзаменди 2 күндө, 3-чү экзаменди 3-чү күнү барып тапшырса болмок. Нуман инибиз айтып атат, азыр деген 1 күндө барып туруп 3 экзаменди тапшырса болот экен. Ал деген кандай экзамендер? General деген бар, Air Brake деген бар, анан Combination деген бар да, 3 экзамен. Эң оору бул General болот да, суроолору көп. Андан кийин жанагы Air Brake менен Combination где-то 70 суроодон, 70-140 суроого даярданыш керек. Ошону Американын каалаган штатынан жалаң англисче тапшырасыңар да компьютерге отуруп. Болгону жана Пенсильвания, Флорида дагы бир штат бар болуш керек. 1-2 штаттан эле орусча тапшырса болот. Ошол экзаменди тапшырып бүткөндөн кийин анан силерге деген жолдомо берет. Кагазын берет, траковый мектепке жолдомо берет. Ошол жолдомону аласыңар. Андан кийин медкомиссия өтүшүңөр керек. Тракка иштейм деген киши 2 жылда 1 жолу медкомиссия өтүп туруш керек. Бул драг тест деп коет да, жанагы наркотикке текшерет. Ошол справканы алып, анан любой траковый мектепке барып окусаңар болот. Иллинойста жашасаңар, Иллинойско барсаңар болот. Нью-Йоркто дагы мектептер бар. Ар бир штаттын өзүнүн мектептери бар. Бирок жеңилирээк, жакшыраак, жана орустар үйрөтө турган, арасында кыргыз мекендештер иштей турган ошо Пенсильвания, анан Флоридага көп барышат да.
Анан ошол жака барасыңар, барып туруп анан определенный школдор ар кандай акчаны алышат. Кээ бирөө 4,5 миң алат, кээ бирөө 4 миң алат, кээ бирөө 3 миң алат. Могу Нуман инибиз болсо, по-моему, 3,5 дегенде бир 3,300 ушундайга окуган. Ар кайсы жерде ар кандай. Кээ бир траковый школдордо 1 жума, кээ бир траковый школдордо 2 жума окудуңарбы? Бүт баарына даярсыңарбы? Силерди роуд тест деп коет. Ошол жака деген экзаменге очередке коет. А экзаменге очередке койгондо силердин өзүңөрдүн трагыңар жок да. Анан ошол траковый мектеп силерге бир трак бөлүп берет. Бир водитель менен, например. Анан деген определенный күнү барасыңар, баргандан кийин жанагы американец болот. Көбүнчөсү англисче сүйлөгөн, орусча сүйлөбөйт аларчы. Американец деген сени чакырат да трагыңды мояка кой дейт да, анан жана pre-trip inspection деген. Pre-trip inspection деген YouTube'да толтура миллиондогон видеолор бар. Мен да жакында трактын башынан аягына чейин айтып, кыргызча түшүндүрүп, детальдарын көрсөтүп айтып бербедимби? Жана Нуман инибиз жибербеди беле бизгечи. 4 барак, 8 бет. Ошол pre-trip inspection'ди биз Instagram'га койдук, YouTube'га койдук, жаттай бериш керек. Анан ошону деген башынан аягына чейин тракты айтып бересиңер. Айтып бергенден кийин салондун ичине кирип, бул деген тормозной системанын бүт баары воздушный да. Анан могу паркинг брейк, бул деген сервис брейк, бул болсо трейлер брейк деп, анан ошонун бүт баарын айтып бергенден кийин анан силерди деген айдатат. Анан деген шаардын ичинен айдатышы мүмкүн, чоң жолдорго чыгарышы мүмкүн. Ошону тапшырсаңыздар эле бүттү. Анан кагазын жазып берет. Роуд тестти жакшы тапшырды деп. Анан ошол роуд тестти алып, анан ГАИге барыш керек кайра. ДМВга барыш керек дагы. Анан ошо мен траковый мектепти бүттүм, мына экзамендин бүт баары жакшы тапшырдым десиңер, болду. Силерди сүрөткө тартат, анча-мынча 20-30-40 долларды алат. Анан деген временный право жазып берет, 2 айлык. Анан деген пластиковый картаңар болсо, жана CDL праваңар болсо, бир 2 жума, 3 жума, азыр ковидтен кийин кичине узакка созулуп атат, көбүнчө задержка болуп. Анан келет. А силер пока деген силердин пластик CDL документиңер келгиче силердин временныйыңар бар да, 2 айлык временныйыңар бар да. Анан могу Нуман инибиске окшоп тааныштарыңар болот, туугандарыңар болот, досторуңар болот, жана тракта иштеген. Ошонун жанына отуруп алып эле, анан Американан бир 2 жума, 3 жума кыдырып келсеңер болот. Ага чейин силер уже даяр болуп каласыңар. Жолдон силер деген тракты айдасаңар да болот. Анткени полицейский токтотуп калса, силер деген жанагы временный праваңарды көрсөтөсүңөр. Силер драйверсиңер да. Просто силерге деген пластик CDL карточкаңар колуңарга тиелек. Анан ошону менен бир 2 жума, 3 жума Американы кыдырып, жолдорун көрүп, кантип жүк алат, кантип жүк берет, жанагы таразага кантип түшөт, вестейшнге кантип кирет, баардык нерселерди көрөсүңөр да, жана карточкаларды кантип колдонот, солярканы кантип куят, душту кантип принимать этет, ошолордун баарын көрүп келгенден кийин уже силер 3 жума жүрсөңөр, даяр болуп каласыңар. Анан бир компанияга кирем дейсиңер да. Компанияга кирем дегенде мурдагыдай азыр катуу карабайт. Биздин учурда 2015-жылдары бир 2 жыл стажың болбосо жумушка алчу эмес. Мен 100 компанияга чалып, ошону экөө эле чакырган. Анан деген силерге жанагы драйвер лайсенсиңерди WhatsApp аркылуу эле кыргыз мекендештердин азыр компаниялары көп да, Чикагодочу. Ошону сүрөткө тартып туруп жибергиле дейт. Ошону жиберип койсоңор, анан силерди деген жанагы страховкага отургузуш керек да. Бир страховочный компания силерди алат. Алгандан кийин айтат, иш жакшы жүрүп атат, силер деген жанагы драг тестти өтүшүңөр керек деп. Атайын медкомиссия өтүшүңөр керек да. Анан ошол компания акчасын бүт баарын төлөп, силер, например, компания Чикагодо болсо, силер Нью-Йоркто жашасаңар, ошо Нью-Йорктун драг тест ала турган жерине жиберет. Барасыңар, драг тестти өтөсүңөр, анын результаты сразу компанияга кетет. Компанияга жеткенден кийин болду. Анан компания силерди чакырат. Чикагога келип, биз менен договор түзүп, анан жумушка кире берсеңер болот дейт. Барасыңар, договор түзөсүңөр, анан айтат, силер тракка иштей аласыңарбы же жаңыз, же болсо бир опытный бир водительге кошуп берелиби деп. Эгер иштебесеңер кошулуп алып иштеп үйрөнүп келгиле. Кыздар бир 2 айга чейин неметчет да, айдап үйрөнүшөт. А силер болсо баягы убактылуу права менен айдабадыңар беле 3 жума. А силер айтасыңар, мен даярмын. Мен деген Американын полностью штаттарын көбүн кыдырдым дейсиңер, анда даяр болсоң мына деп туруп договор түзүп туруп силерге бир трак трейлер берет, жана компания драйвер кылып берет. Бүттү.
GPS-ти аласыңар, коесуңар, телефонуңарга сообщение келет, диспетчер сүйлөшөт, эми баягы бүт эле орусча, кыргызча эле мыякта диспетчирование. Анан айтат, мына биринчи жүйүңөрдү бердик дейт, бүт confirmation'дин баары келет. Эмеге GPS-ке адрести киргизесиңер да, барасыңар да, үйрөнгөнүңөрдү кылып жүрө бересиңер да. Анан компания драйверлер азыркы учурда где-то бир 65-70 центке иштейт да. 1 майл деп атпайсызбы? 1 майл деген 1 километр 600 метр. 1 километр 600 метрди жүргөн сайын силердин счетуңарга 65 центтен 70 центтен түшө берет. А кээ бир компаниялар айтат, силер анда эмеге иштейсиңерби деп, жана процентке иштейсиңерби деп. А процентке иштегенде силер деген суммасын уже көрүп каласыңар. Грузду канчага берип атат. Эгер майлыжга иштесеңер, груздун суммасын силерге көрсөтпөйт. Силер айдайсыңар только, жана дөңгөлөк чимирсе эле акча түшө берет. А тиги процентке иштегенде, например, деген 1000ге груз алсаңар, ошонун деген 25-тен 30%ке чейин силердики дейт. Эгер $1000 груз ташысаңар, ошолордун 250 же 300 доллары силердин счетуңарга түшөт. Экинчи грузду ташыйсыңар, ошентип жуманын аягы болот. Жуманын аягында анан силердин банковский счетко анан компания которуп турат, кээ бир компаниялар чек жазып берет. Анан деген трак драйвер, жаңы келген трак драйвер 3,5 миңди айдай алат да. 3,5 миң майлды айдай алат. Анан мояктан эле санап койсок болот да. 3,5 миң майлды айдасаңар. 3,5 миң майлды айдасаңар, көбөйтүп коебуз. Например, деген 70 цент деп коелу да. Көбөйтүлгөн 0,70. Барабар. Мына $2450 силердин бир жумалык айлыгыңар. Ошондой да иштер, достор. Ассаламу алейкум. Алейкум. Алмазбек кандайсыз? Жакшы. Мен иншалла эмки октябрда грин картага тапшырайын дегем да. Аха. Аны уктум 11-дин аттестаты керек деп. 11-дин аттестаты керек болот. Силер деген 9'ду бүтүп кетип калсаңар, 9'дуку менен деле тапшыра бересиңер. Силерди билбейт да. Анан силер деген 9'дун аттестаты менен тапшырасыңар, 9'ду эле бүттүн деп. 11'дин аттестаты жок деп. Анан кийин интервьюга барганда, кийин бүт баары успешный болуп, силерди деген посольствого чакырып интервьюга киргенде, бул деген Америка образованный кишилер келсин дейт да. Хотя бы Америкада 12 класска чейин окуйт. А 12 класс, Кыргызстанда болсо 11 менен экөө тең да. Анан 11'дин аттестаты жок болсо 99% кулатат да. Менде сертификат бар да. Эмне сертификат? Строительный. Ошо окугам да. Эми мындайда кээ бирөөлөр 9'дан кийин бүтүп калып, анан деген ар кандай училище, техникум, бир колледждерде окуйт. Эгер силер ошо колледж, техникум, училищаларда 10-11 класстын предметтерин, жана мектепте окуган предметтер камтылса, анда алар деген болот да. Эгерде бул деген специальность менен кетет да. Кээ бирөөлөр, например, повардын окуусун окушат, кээ бирөөлөр дагы бир окууну окуйт, анан аякта деген көбүнчөсү профессиональный болуп, профессияга көп көңүл буруп, мектептин предметтерин көп камтыбай коет, аны жарабай калат да. Биз угуп атпайбызбы, көрүп атпайбызбы? Көптөгөн жана 9'дун бүткөн балдар толтуруп койгон, кийин интервьюга барганда 99%-ын кулатып коет да. Алар барганда, интервьюга барганда, жанагы интервью алып аткан консул силерден баардык документиңерди текшерип чыгат. Текшерип чыккандан кийин эле паспортуңар гана, туулган күн боюнча баракчаңар кайда, тигиниңер гана, мунуңар гана, военный билетиңер гана деп баарын сураптан, аттестатыңар гана дейт. 11'ди бүткөн аттестатыңар гана дегенде жок десеңер, силерге унчукпай, макул анда 3 күндөн кийин, 5 күндөн кийин келесиңер деп коет. Зато баргандан кийин силердиге виза баспай коет, кулатып коет да. Ошон үчүн айтып атпайбызбы? 9'дан кетпегиле, билим алыш керек да, 11'ди бүтүш керек негизичи. А биздин ата-энелер балдардын келечегин ойлобой эле 9'ду бүткөндөн кийин эле жаш жигиттерден Россияга айдашат да. Бар, окат кыл, бизди бак деп. Рахмат байке. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нуман мырзага көбүрөөк бергиле. Нуман мырзага көбүрөөк суроо берсеңер,
Ал деген так даана маалыматтарды берет да. Өзү Чикагода жашап атса, тракта иштеп атса, үй бүлөсү менен жеңил машина кантип сатып алабыз, канчадан болот, кантип оформить этебиз, трака простой экзаменди кандай тапшырдыңар, оор бекен, канча суроо келет экен деп бергиле да суроолорду. Алмаз байке, менде бир суроо бар да. Жана бул жактан мисалы армияга барбай альтернатив кылабыз го биз. Ошол жагы кандай болуп калат? Же сөзсүз түрдө служба кылыш керекпи? Ал деген определенный жашка чейин, жанагы канча жашка чейин деп атты эле? 25 жашка чейинби? Нуман мырза билбейсиңерби? Определенный бир жашка чейин жана свидетельство берет го жанагы 25 жашка чейин, 25. Ошо жөнүндө айтып койсоңор, 25ке чейин жанагы приписной свидетельство военный жарайт. Андан кийин өзүнүн жолдору бар. Собеседованияга барган мезгилде 25 жашка чыга элек болсо, ошол баягы приписной жарайт да. Приписной жарайт. Бирок жанагындай альтернатива же военный кафедраны бүтүп, же атайын службага барып, же баягы 1 айлык службага барган болсо деле военный билет жарайт. Самган военный билет болсо болду. Ал жерде баягы негоден болсо дагы военный билет болсо эле болду. Себебинде эркектер үчүн 18 жаштан жогорку эркектер үчүн грин картада, башка визада билбейм, бирок грин картаны утканда ошону талап кылат, военный билет обязательно документтерин катары. Эгер 25 жашка чейин болсо приписнойду да кабыл алыр. А 25 жаштан чыгып, уже собеседованияга барганда 25 жаштан жогору болсоң да военный билет болуш керек. Дагы бир мекендештерибиз менен сүйлөшүп калганда айтканда, мен деген военкоматка барсам, бир определенный сумманы банкка биздин счетко төлө, анан келгенден кийин бир какой-то контрактныйбы же бирдеме военный билет берет экен деп айтып калганда, ошону да изилдеп көрүш керек да. Военкоматка барып көрүш керек, баягы военный билети жокторчу. Менин военный билетим жок, а мага военный билет керек болуп атат десеңер, ошо определенный сумма деп аткан, ошо сумманы военкоматтын счетуна эметсеңер, которуп, анан квитанциясын көтөрсөңөр, бир справка берет экен да чыгылыпчы. Assalomu alaykum, кандайсыңар? Мекендештер, кыргыздар. Менде бир суроо. Тиги бизден жана кээ бир документтерди тияка перевод менен алып келгиле деп талап кылышпайбы? Америкага барганда, мисалы, ошол эле драйвер лайсенске 4 түр документ болуш керек дейт да. Ошонун ичинен там паспорт, внутренний паспорт, загранпаспорт, там свидетельство о рождении, там аттестат, свидетельство о браке и так далее. Кыскасы ошол документтерди перевод кылып, мен сурадым, перевод кылып алып барса болобу да, ооба. Анан ошону нотариально заверять этиш керекпи же просто жана языковой переводческий фирмалар перевод кылып өзлөрүнүн печати менен басып койсо эле жетиштүүбү? Түшүндүк. Ал деген болгон документиңерди бул жакка алып келсеңер проблема жок. Бул жактан деген, например, Нью-Йоркко келип калсаңар, Брайтон-Бичте андай нерселер көп. Мен деле ошо Брайтон-Бичте жашап атканда кээ бир документтерди которутуш керек болгон, жанагы биздики кыргызча жазылган да, же орусча жазылган. Ошол документтерди англисчеге которуп, перевод кылып, анан апостол деп коюп, не деп коет, өзлөрү эме кылып берет, печатин басып берет. Мындай көрүнбөгөн бир гербовый печать болот, мындай көрүнбөйт да, мындайчы, биздикине окшоп сыя-пыя болбойт. Андан проблема болбойт. Чикагода деле бар болуш керек. Бул эле документиңерди бул жакка толук ала келгиле, мияктан котортосуңар, мияктан заверять этип берет да, нотариально. Бизден кылынган перевод болбойбу, эмне жарабайбы ал? Эмне кыласыңар? Мен силерге түшүндүрүп айтып берип атпаймынбы? Убара болуп, эмне кыласыңар? А может деген аяктан акчаңарды кетиресиңер, аяктан перевод кыласыңар, аяктан бир нотариально печать бастырып эметесиңер, бул жакка келгенде аныңар жарабайт деп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн деген миякта проблема вообще болбойт. Болгон документиңер услугасын $5-10 төлөп бересиңер, өзлөрү переводчиктер бүт баарын которуп, апапакай А4ге полностью компьютер менен жазып туруп, анан өзүнүн печатин заверять этип берет. Ошону апарсаңар, американский любой эмеге апарсаңар, сураган жерге апарсаңар жарайт да. Убара болбогула да. Кээ бир мекендештер айтып атпайбы, мен Кыргызстандан деген жана категориялардын баарын былчыйта бастырып атам, убактым кетип атат, акчам кетип атат дейт. Ал категорияңарды жана праводагы категорияны Америкага келсеңер карап да койбойт. Ошон үчүн убактыңарды кетирбегиле. Ошон үчүн биз силерге маалымат берип атабыз да. Документиңерди толук ала келгиле бул жактан. Бияктан котортосуңар, заверять этесиңер, ошол любой жерге жарайт. Болду, түшүндүм.
Рахмат. Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Эме мен түшүнүм боюнча эгер CDL-ге документтерим Green Card'а Social Security DL правам даяр болгон болсо, бир айдын ичинде алса болот экен да, эгер жакшы даярданса, демек. Силер эгер даяр болсоңор, бул жака Green Card'а утуп келсеңер, бир айдын ичинде, ашып кетсе 1,5 айдын ичинде документиңер колго тиет. Анан мына мен калп айтты деп айтсаңар, мына Нуман мырзадан сурагыла, Нуман инибистен сурагыла. Чикагода мен жашаган Агаяда аябай оор экен. Чикагодан силер деген 1,5 жумада жөнөкөй правага спокойно экзамен тапшырып коесуңар да. Ошол деген жөнөкөй правага экзамен тапшырып, жана пластиковый праваңар колго тиериңер менен сразу эле барып туруп, мына бир где-то максимум 1 ай деп койгулачы, чуркап бүтүрүп эметкенге. Даже 1 ай кетпей калат. Ошондо Green Card'а утуп келген киши бир 2,5 ай аябай тырышса, аракет кылса, бир 3 айда трактын правасын алып, уже СДЛ менен жумушка кирсе болот да. А жанагы Мексика менен кирип аткан мекендештерге кичине оорураак болот. Анткени мен жана айтпадымбы, СДЛге тапшырыш үчүн 3 документ керек. Алар киргенде документи жок да. А мурдагы эски закон боюнча Мексика менен киргенде жанагы 1 жылга чейин созулат, анан аягында сот болот да. Ошол процесске чейин сен деген нелегально только иштейсиң да. Жана social деп коёдумбу, разрешение на работуну ала албайсың. А могу январдын 14-нөн чыккан жаңы закон боюнча мен бирөөдөн да уга элекмин. Жаңы мекендештер кирип атпайбы, жана CBP1 менен. Ошол менен киргенде, ошол CBP1 менен киргенде Американын территориясынан сразу жанагы разрешение на работуга заявка берсеңер болот экен. Андан кийин 5 айдан кийин уже официально иштей берсе болот да. Уже официально дегенде силер деген разрешение на работуңар болгондон кийин Social'дан офисине барып туруп уже Social Security карточкаңарды алсаңар болот. Ар жагында праваңар болсо 3 документ болуп калып атпайбы? Анда бир 5-6 айдан кийин уже трактын экзаменин баштаса болот экен да. Assalamu alaikum. Mende bir суроо бар эле. Ол полицейский убежище менен киргенде 1 жылдан кийин сот болот го. Ошол сотто утуп чыга албай калсак депорт болобу? Ошолордун статистикасы кандай болуп атат азыр? Утуп чыга албагандар барбы? Анан 1 жылдан кийин. Мен эме 10 жыл, жакында 10 жыл болот. Бир дагы жолу уга элекмин, что бир кыргызды ар кандай процесстер менен эметип, кулатып, депортация жасап, Кыргызстанга жиберип, же Россияга бир жака жиберди деген бир да жолу уга элекмин да. Мексикадан эмне деген адамдар кирип атат. Бүт баары эле биз деген мындай болот атпайбы? Биз деген бул Америка деген мигранттардын өлкөсү да. Мигранттардын өлкөсү. Бул жакта дүйнөдө эмне деген калк болсо, ошонун ар кайсы өлкөдөн келген кишилер бар да, мыяктачы. Анан деген ошолор келгенде биз деген дешевый рабочий сила болуп атабыз да. Арзан иштеп атабыз дагы, Американын экономикасын көтөрүп атабыз. Даже американецтер өзлөрү иштебеген жумушта мигранттар иштешет да, жанталашып. Акча табыш керек, үйгө акча салыш керек деп. Анан деген бул жака келген киши уже деген эме кыла баштайт. Анча-мынча бирден нерселерди ала баштайт. Кредитке бирдеме ала баштайт, банктан карточка ачтыра баштайт, машинаны кредитке ала баштайт, кээ бирөөлөрү үйдү кредитке ала баштайт. Анан мамлекетке дагы плюс болуп атат да. Ошол мигранттар көтөрүп атпайбы эменичи? Анан силер деген мияктан кредит алып аткан кишилерди анан депортация кылып айдаса, анан аны ким төлөйт билбейм. Мен бир да кыргызды уга элекмин да. Депортация жасап салыптыр, кетириптир тигүү депчи. Эгер болсо ачыгын эле айтпакпыз да. Мынча киши мияктан уктум, тигини кетирип салгам, муну кетирип салгам, муну аэропортко барып кетириптир, тигинтиптир деп слухтар чыкмак. Ар кандай видеолор чыкмак. Бир видео көрдүңөрбү? YouTube'ду издегилечи, бир кыргызды депортация кылып коюптур деп бир видео көрдүңөрбү? Жоо үчүн рахмат. Анан ошол YouTube'дан бир видеолорду көрүп атканда, анан ошол полицейский убежище менен киргенде демократиялык мындай штаттарды тандагыла, ошол жерден мындай жакшы болот.
жеңил болот учушуңар деп көрдүм эле да. Эми өзү эле айтып атпайбы? Трампты билесиңерби? Трамп деген бул деген республиканец. Трамп деген мигранттарга каршы чыккан. Мексикадан кирген заборлорду миллиарддаган долларларды кетирип, триллиондогон долларларды кетирип заборлорду курган. Жанагы разрешение на работу деген мигранттар 5 айда эмес 1 жылда алсын. Американын территориясына кирбесин, Мексикадан күтүшсүн, ошол жактан бир түрмөнү ремонт жасап атышкан. Ошондой болчу да. Ал ошо республиканскийда. Мыякта деген Америкада деген жанагы 51 штаттын ичинде кээ бир штаттар республиканский, кээ бири демократический болуп атпайбы? Андан кийин Байдан келди да. Байдан президент болуп келгенде эмне деди эле? Биринчи сөзү эле эмне деди эле? Мен деген мигранттарга льготаларды кылам деп эле. Льготаларды кылам, Мексиканы ачам деп эле. Сөзүнө туруп Мексиканы CBP-1 менен ачып атабы? Анан деген мигранттарга демократтардын көзү түз болуп атат, республиканецтердин көзү кыйшык болуп атпайбы? Ошон үчүн демократический штаттарда дагы ошо демократтар көбүнчөсү жашайт да, жашап мигранттар дагы ошол жакка собеседованияга барат, ар кандай эмеге интервьюларга барат, сотторго барат. А республиканецтерге барып калсаңар жакшыбы же демократтарга барып калсаңар жакшыбы? Ошондо ойлош керек анча мынча. Мен өзүм республиканецтердин штатында жашайм да. Агая штаты бул республиканецтердин штаты да. Анда мындай суроо бар да, Алмаз. Ошо жанакы саясий башманекти виза менен баргандар канча убакыттан кийин сурат эле, сразу эле сурачу эле же бир нече мөөнөт өткөндөн кийин сурачу эле? Ал деген мындай болуп атпайбы? Ар кандай визалар менен келип атпайбы? Например деген грин карта менен келсеңер бүттү да. Грин карта 10 жылга берилет. Эч кандай кысым болбойт, адвокат жалдамай жок, сотко бармай жок. Анан деген силерге атайын бул жака жашоого уруксат берип аткандан кийин өзүнүн бир условиясы бар грин картаныкы. Тур виза менен мисалы бизнес тур виза менен B1, B2 виза. Мен ошону түшүндүрүп айтып берип атпаймынбы? Тиги түшүнбөгөн дагы мекендештер бар да, толугураак айтып берейин деп. Анан грин карта деген 1 жылда деген жарым жылды Американын территориясында жашаш керек, жарым жылды каалаган жерде жашай берсе болот. Например, тур виза менен келдиңер. Өзү эле айтып атпайбы? Бул силер туристсиңер. Официальный иштегенге да болбойт. Ошон үчүн нелегальный иштеп атышат. Тур виза 5 жылга ачылат. 5 жылга ачылат, анан 6 ай жүрөсүңөр Американын территориясында, кайра чыгып кетиш керек. Например, эмдиги жылы кайра 6 айга келесиңер, кайра чыгып кетиш керек. Эгер 6 айдан кийин кээ бирөө мөөнөтүн өткөрүп атпайбы? Бул жакта калып кейстерин өзгөртүп. Ошондо 1 жылга чейин срок берилет да, силер бул жакка киргенден баштап 1 жылга чейин срок берилет. Ошол сроктун ичинде силер 6 айдан өткөрүп идиңер, 1 жылга чейин уже жана адвокат менен кейсиңерди өзгөртүп процессти башташ керек. Эгер 1 жылды өткөрүп ийсеңер, уже силер нелегал болуп каласыңар. Нелегал болуп туруп, документиңерди уже иммигрейшнге адвокат менен иштеп жибере албай каласыңар. Уже нелегал болуп каласыңар, силер уже законду буздуңар. Эгер случай ана мыякта нелегал болуп жүргөн кишилер да бар да, ар кайсы өлкөдөн келген 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл эчтеке документи жок, нелегал болуп жүргөн кишилер бар. Эгер случайно Американын территориясынан чыгам десеңер, силерге эч ким бут тозбойт. Кадимкидей эле самолетко билет сатып алып, учуп кетесиңер. Бирок кайра келем десеңер, экинчи киргизе албайсыңар да, силерди черный списокко киргизет. Дагы бир өзүнүн строгу бар да, 10-15-20 жылга чейинби черный списокко кирет да, кире албай каласыңар да. Силердин туристтик эмеңер, визаңар күйүп кетет. 1 жылда срок, 1 жылдын ичинде бүтүрүш керек. Түшүнүктүү. Мына жанагы 5 жылдык виза менен келдиң дейли. Ошондо 6 айга жеткирбей, азбай турсаң мындан суроо алайын. Ошондо 6 айга жеткирбей чыгып кетиш керек да, туурабы? Анан кийин кайра эле 1-2-3 айдан кийин Америкага кайтса болобу же ал обязательно жылына только 5 ай ушунда 6 ай эле уруксатпы? Жок, ал деген өзүнүн определенный срогу бар. Мен точно билбейт экенмин. Ошо келип аткан кишилерден выяснять этиш керек. Например, 6 айга силер деген таможнядан киргенде, самолеттон учуп келдиңер, американский жанагы таможнядан өткөндө, иммигрейшнден өткөндө, ар бир киши ошо офицердин астынан өтөт. Өткөндө силердин загран паспортуңарды сурайт. Ошол жакта виза басылып турат. Анан силерди деген силер уже данныйыңар киргенсиңер ужечи. Силердин компьютерге киргенсиңер, силерди ошол жактан таап туруп, бул туристтик виза менен келиптир деп туруп, ошол эмеге загран паспортко 6 ай деп туруп басып берет да, мынчанчы числодо силер чыгып кетишиңер керек деп айтат.
ошол числодон бир күн өткөрбөй чыгып кетесиңер. Ана мен билбейт экенмин, а может 3 ай, а может 4 ай определенный сроктон кийин кайра кире бересиңер да. А так миякта жашаган көптөгөн кишилер деген ата энелерин алып берип коюп атпайбы, жанагычы. Туристтик визаны алып берип коюп атат, анан көбүнчөсү 6 айга келет. Андан кийин чыгып кетишет, кайра обратный билет сатып коюшат аларчы. Например деген Кыргызстандан бул жака учуп келатканда уже 6 айдан кийинки обратный билетин сатып коюшат. Анан ошол билети менен кайра учуп кетет да, анан эмдиги жылы кайра 6 айга келет, кайра учуп кетишет. Ошентип баягы законду бузбай жүрүшөт да ата энелерчи. Рахмат. 1 minute. Assalamu alaikum. Tug'anlar, TV DL boyuncha kishida informatsiya berib qo'ysangiz bilgan. Эмне боюнча? TV DL degan. TV DL деген. Аны билбейт экенмин, билген кишилер болсо берсин анда. Чикагодан право алайын десек, I-94 менен ошонун негизинде только ошондой право берет экен да. Ал эми визитный гостевой болуп калат экен да. Анан мен ошо туура эле түшүнүп атамбы, же туура эмес түшүнүп калдымбы деген ой. Мен временный право берип коюшум мүмкүн болуш керек. Ал деген баягы эми силер деген доказать этип беришиңер керек да. Ошон үчүн деген ошондой правону ала албагандар анан жана Флоридага барып, жана Вашингтон штатына биздин мекендештер жардам берип атпайбы? Утур ушул эле Telegram каналыбызга коюп атышат, кыргыз мекендештер өзлөрү жазып атат. Аэропорттон тосуп алабыз, жаткан жер таап беребиз. Ашып кетсе бир күн, эртең менен барат экенсиң, уже кечинде праваңды алып туруп кайра жатып алып, же болсо эртеси күнү учуп кетсең болот экен да, 6 жылдык право алып берип атат. Ар кайсы штат ар кандай да өзүнүн закондору бар. Агая өзүнчө, Агая аябай строгий экен да, абдан строгий экен. Например, Чикагодан, же болсо бир Нью-Йорктон экзамен тапшыра албай калсаң, жөнөкөй правага определенный күнү кайра аппоинтмент кылып келе бер деп коет. Агаядан болсо жөнөкөй правага экзамен тапшыра албай кулап калсаң, толтура процесстерден өтөт экенсиң. Тияка барышың керек, 25 саат лекция алышың керек экен. Тиги банкка жиберет экен, тияка акча төлөө, мияка акча төлөө деп шайдын баарын оодарып салат экен да. Агая деген республиканецтердин штаты да, закондору аябай эме экен да. Чикагога келгендер даже карындаштар менен сүйлөшүп калсак эле ойноп күлүп алдык, эчтеке деле оорчулук жок экен деп атпайбы. Жеңил право алыш жеңил экен да Чикагода. Assalamu alaikum, Алмаз байке, кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз, иштериңиз болуп атабы? Алмаз байке, тиги азыр данный момент ошол жерде Мексика кандай болуп атыптыр байке? Ошо данный моменттеги адамдар менен сүйлөшө албадыңызбы? Неге дегенде азыр сурай берсек, кээ бирлери ошол сиз айткандай 3-4 ай мурун барып ошол жана баттак суу кечип жүргөн малдагы расходторду айтып кичине биякта эме болуп коюп атат да, мына ойлондуруп коюп атат. Эми ойлонгондо андай жолдор өтпөйт да. Америка Кошмо Штаты ачык эле айтпадыбы? 14 февралда жаңы закон киргизди. Айтпадыбы? Забор менен секирбегиле, ар кандай машина сатып алып, жана посторго келип, анан качып кирем дебегиле. Ар кандай жолдорду издебей, жанагы аккуратно закон боюнча очередке тургуладагы 2 жумадан кийин келесиңер, офицерге кезигесиңер. Где-то 3 саат. Мен жакында эле түз эфир кылбадыкпы? Мекендешибиз айтып бербеди беле. Ашып кетсе канча болду? 1,5 жума болдубу? Мурдагыдай болбой калыптыр дебеди. Мурдагыдай болбой калыптыр. Мексикага келет экенсиң дейт. Келгенден кийин жанагы программа CBP-1 деген Мексиканын бүт шаарларында иштебейт экен дейт. Только границага жакыныраак жерге келип, симка сатып алып, анан телефонун күчтүүрөөк болуш керек экен деп атпайбыз. Биз iPhone'дун эң акыркысын сатып алдык дейт. Симканы салдык, CBP-1'ды программасын көчүрдүк дейт. Анан киргенде азыр YouTube'да толтура видеолор толуп кетти. Ошол CBP-1'ды кантип заявка толтурат. Аяктан сураган суроолоруна жооп берет экенсиң. Өзүң жаңгыз болсо өзүңдүн данныйың, жубайың бар болсо жубайыңдын данныйын, балдар болсо балдардын данныйын киргизип, аягында аябай чөткий сүрөткө тартып туруп анан жиберсең, андан кийин ответ келет экен да.
2 жумадан кийин көбүнчөсү 2 жума деп атат да. Мен деген бир 7-8 мекендеш менен сүйлөштүм, бүт баары эле айтып атат да 2 жумадан кийин чакырат экен деп. Мурдагыдай баш оорубайт, машина сатып алыш керек, жүрү уюшалы, анан тигинтели, минтели, тияктан өтөлү дебей, эчтеке баш оорумай жок, бир гостиницага деле жатыш керек, бүттү. Анча мынча чыгып коесуң. Анан жанагы, например деген бүгүн 8 февралда заявка бердиң, 2 жумадан кийин канча болуп калат? Бир 20 бирдемелеринде, 22-синде, например деген мындай постко келесиң деп айтат. Жанагы иммигрейшнден келет да, сага ответ келет да. Ошону алып алып туруп анан ошол постко барыш керек. Аяктан сен деген уже компьютерге киргенсиң, фамилияңды айтса киресиң, бүттү. Анан бир кете мурдагыдай камабай эле да, мен канча киши менен кирген кишилер менен сүйлөшүп атпаймынбы? Мурдагыдай камамай жок дейт. 3 айга, 6 айга, 1 жылга камап атпады эле. Үй бүлөлөрүн бөлүп, анан ар кандай эчтеке камамай жокпу? Ашып кетсе бир 3-4 саат кетет экен дейт. Ошол жактан бүт баарын оформить этип, сурап, эмнеге келдиң, эмне кысым болду, тигиндей мындай баарын оформить этип, англисче сүйлөй албасаң переводчик берип, анан жанагы обязательно поручитель болуш керек да. Анан поручитель болгондон кийин поручительге жиберип атат дейт. Бирок мурдага окшоп, билесиңер да, паспорттун бүт баарын алып калчу, документтердин бүт баарын алып калчу. Азыр болсо документтин баарын эле колго карматып, жанагы I-94 форманы берип, колдорго эч кандай браслет жок, буттарга эч кандай браслет жок. Ар кандай телефондорду берип, барган штатыңан күн сайын сүрөткө түшүп, бизге жиберип турасың, анан тигинтип турасың, минтип турасың деп эле жөн эле жиберип атат деп айтып атышат да. Биз Мексикадан, эгер мен Мексикада болсом, мен силерге точно айтып бермекмин да, моундай болуп атат, моундай болуп атат депчи. Биз Америкадабыз да. Биз просто ошо сүйлөшүп калган мекендештердин сөзүн силерге жеткизип атабыз да. Ушундай болуп атат. Мурдага караганда жеңил болуп калыптыр деп. Мурда болсо көбүрөөк акча кетип атканда, чынбы? Силер жаңгыз бир үй бүлө болуп өтөм десеңер, машина сатып алыш керекпи? Машинаны сатып алыш үчүн деген бир кишиге деген аякта деген не деп коет, жанагы бир аттары да бар экен. Ошол бир кишиге кезигесиң, ага определенный $400-500 бересиң. Анан деген сени ээрчитип апарат. Анан деген машинаны аласың, 3000 десе 3000, 4000 десе $4000 кетип калчу. Анан границадан өтөм деп попытка жасаганда, может ал машиналарды алдырып ийчү кээ бирөө өткөрбөй кайра артты көздөй стресс болуп кетчү. Экинчи попытка жасайт, өткөрбөй коюп кайра стресс болуп кетчү. Убактысы өтчү. 1 ай, 2 ай жашап, акчалары түгөнгөн кишилер болгон да. Азыр кичине жеңилирээк болуп атат деп айтып атышат, биз билбейбиз да. Алмазбек туура айтасыз, ошондой болуп атат экен. Тааныштар кирип атат да, уже эң көбү 14 күн болуптур. Азыраак ошол 10 күн, 12 күн деле келип атат экен. Ошо 4 саат документти даярдап эле өткөрүп атат деди. Анан өтүп эң кийинки сыноосу ошол сот экен да. Барып эле даярданып башташ керек экен. Сиз айткандай соттун деле дароо эле баантип депорт кылып бербесе керек. Азыр айтып аттыңыз го, чын эле мигранттардын эсебинен мамлекет. Сот деген сразу эле болбойт да. Силерди деген ошол эмеге жиберет да. Ошол штатка жиберип атабы? Чикагода болсо Чикаго, Бруклинде болсо Бруклин, Филадельфияда болсо Филадельфия, Синсиннатиде, же болсо кээ бирөөлөр тетиги Миссуриге кетип атат, Колорадога кетип атат. Кээ бир мекендештер даже биз кыргыздар жокко деп ойлогон Миссисипи, Луизиана деген штаттарга кетип атат. Баягы поручитель тапкан да. Кээ бир мекендештер азыр Американын бүт эле территориясында турбайбы. Анан баргандан кийин жөн жата бербеш керек да. Биздин мекендештер дагы эчтеке изденбейт. Келе калып эле эптеп бир жумуш табыш керек. Анан квартира таап туруп эле анан документ, сакмент, адвокат дегенди унутуп коет да, жүрө берет. Өткөндө Чикагодон бир мекендешим чалбады эле, көрсө жолдору бар экен дейт. Мен Мексикадан киргениме 7 ай болду дедиби? 7 айдын ичинде уже мен деген жанагы social poşulдун бүт баарын алып койдум дейт. Өзүнчө атайын бланкалар бар экен дейт. Ошолорду толтуруш керек экен дейт, жибериш керек экен дейт. Адвокат менен иштеш керек экен дейт. Кээ бирлер болсо анан жүрө берет да, 5 ай, 6 ай, 7 ай созуп жүрө берет. Анан мына сотуң болот дегенде анан жанталашып издеп калышат. Канчалык адвокатты эртерээк таап, акчасын сүйлөшүп, анан иштеген акчадан четинен кутулат да. Мыякта бир да адвокат, по-моему, жок болуш керек. Например, сен мага $8000 бересиң десе, $8000 бүгүн бер деген адвокат жок болуш керек. Сен ошо пока процесске чейин барып, анан ошо процесстен жакшы результат чыкканга чейин бөлүп төлөйсүң деп айтат да.
Анан ошол адвокат деген бул деген профессионал да, өзүнүн жумушунун профессионалы. Анан ошол айтып берип турат да, монтишин керек, тигинчин керек, бул документ керек, тиги документ керек, бул документ керек деп. Анан ошолордун баарын чогулткандан кийин анан сотто защита кылганга жеңил болот да. Ушундай гражданин, ушундай болуптур, мындай болуптур, муну эме беришибиз керек, тигүү деп анан ошол жактан суруп чыгат да. Анан деген сотко аз калганда кээ бирөө чуркай баштайт экен, 1 ай калганда анан деген адвокат айтат, бул документ керек, тиги документ керек, тияктан алып бер, же болбосо Россиядан мындай справка керек, тигүү дегенде анан жетишпей калат. Анан доказательство жок болуп калат, анан кыйын болуп калат да. А сотто деген ал деген оюнчук эмес да. Американский сот отурат, жанында помощниги жүрөт, мыякта прокурор отурат. А прокурорду билесиңер да, өзүңөр билесиңер да. Ал против чыгат. Ар кандай суроолорду берет. Эмнеге минтип койгон жоксуң, эмнеге тигинтип койгон жоксуң, эмнеге именно Америкага келдиң, эмне Европага кетип калган жоксуң, тигиндей, мындай, тигибүү деп ар кандай суроолорду берет. Сени кулатканга аракет кылат. А сен адвокатың защита кылганга аракет кылат. Анан ошонун итогунан анан тиги сот деген бир чечим чыгарып, решениясын чыгарып берет да. Угулуп атабы же угулбай атабы достор? Эмне ойлонуп калдыңыздар? Суроо жок. Угулуп атат. Америкага барганда жана жеңил право алыш үчүн экзаменди англис тилинде тапшырабызбы же орус тилиндеби? Кээ бир штаттардан орусча тапшырасыңар. Например, айтып атпаймынбы? Луизианадан тапшырсаңар англисче, тиги Аризонадан тапшырсаңар англисче, Монтанадан тапшырсаңар англисче. Ашып кетсе аз эле саналган эме бар, штат бар. Например, Пенсильвания, Нью-Йорктон дагы орусча тапшырсаңар болот. Жөнөкөй правага. Мен деген көрбөйсүңөр да, көрбөйсүңөр. Менде YouTube'да 400дөн ашык видео бар. Ошол жакта Брайтан Биштин аягынан башына чейин көрсөтүп чыккам да, ар бир магазинин, ар бир аптекасын, ар бир кафесин көрсөтүп чыккам. Ошо Брайтан Биште 2-6 Брайтан Биште будка бар. Ошо будкада деген Өзбекстандан келгенби же Тажикстандан келгенби ушундай кишилер отурат. Ошол жакта деген жанагы жөнөкөй праванын орусча. Мен силерге деген ар бир барагын, ар бир суроолорун окуп YouTube'га тарткам да, көрбөйсүңөр да. Ошону алып алып деле даярдансаңар болот да. Уже Америкага келгенде уже даяр болуп каласыңар. Мен силерге атайын китеп бар. Ошол китеп орус тилинде. Ошого даярданып алсаңар, жана YouTube'га кирсеңер, мен YouTube каналыма атайын видео бар. Ошого даярданып келсеңер, сразу эле барып, Нью-Йоркко келсеңер, ДМВга барасыңар дагы. Бат эле мурда деген кагаз эме түрүндө эметчүбүз да, бизге кагазды берчү, анан суроолор болчу, анан баягы эме отметка кылчубуз да. Бир суроо, анан 3-4 ответ болот, ошонун бирөөсүнө кругляшок аласың. Жөнөкөй эле, элементарный эле, оп-оңой эле суроолор да. Азыр болсо компьютерден тапшырып атат деп айтып атышат. Билбейм аны. Мен эме канчанчы 2015-жылы тапшыргам. 7,5 жыл мурун. Оп-оңой бүт барычы. Аракет кылсаң бүт баары эле оңой. Даже Кыргызстандан отуруп алып, тракай бүт даярданып келсе болот да. Азыр интернеттин заманы да. Азыр интернетке кирип CDL, могу Пенсильвания штатында кандай тапшырат десеңер, жанагы General Combination Airbag'тин бүт баары ответи менен бар. Бизде мурдагы эски Telegram каналда бар болчу. Койгонбуз. Бүт суроолордун баары General Airbag Combination суроолору бүт ответи. Эң аягында ар бир суроонун ответи бар болчу. Ошону баягы аракет кылгандар бар да, Кыргызстанда жатып алып эле окуп даярданып келип, бул жака келгенден кийин эле бат эле тапшырып койгондорчу. А силер болсо бул жака келсеңер, эртерен кечке иштесеңер, убактыңар кетет да. Ал вопросторду окуш керек, жатташ керек. Мен 4 ай даярдангам да. Ошо суроолорго пока иштеп, жөнөкөй правага экзамен тапшырып, тигинтип атып 4 ай эметкем. Даярданып, ар бир суроосун көргөндө уже көз менен, мен англис тилим вообще жок болчу ошо жаңы келгенде. Көз менен жаттагам да, суроону көргөндө мен жоопторун билчүмүн да автоматически. Мен 3 күндө барып 3 экзаменди тапшырып койгом. Аракеттен баары элечи, аракет кылса, кичине кыймылдаса эле баардыгы бүтөт да.
барыш керек болот, аябай кетиш керек болот ошол жака. Эми кетиш керек болсо биз мен канча 1-2 жылга жакындап калгы келгиле деп айтып атпаймынбы? Токтотпой элебиз да. Анча-мынча видеолорду берип атабыз, тартып атабыз. Мына ушинтип эле силерге окшоп эле суроо берип, жана Акишаны билесиңер да. Ушул Telegram каналга кирип эле Акиша деген инибиз суроо берчү да. Ашып кетсем мына канча болду бир жума мурун сүйлөштүк, уже Нью-Йоркко келиптир да, окуу визасы менен келиптир. Мояка кирип алып эле Алмаз байке тиги кандай болот, бул кандай болот, трак жумушу, правасы, кантип барам, кантем тигинтем деп азыр мояктан бир мекендешибизди блокко коебуз го дейм, Кимдин баласынын үнү чыгып атат, Нике бала го, Кичинекей баланын үнү чыгып атат да. Вроде баарыныкы өчүп турат, каяктан чыгып атат билбейм. Мына аракет кылган киши келип атпайбы? Ушул жерде эле отурчу Акиша деген инибиз. Суроо бере берчү. Мо кичинекей бала кимдикинен чыгып атат, Ассаламу алейкум. Алейкум. Мына Москвадан мен буюрса айдын акыры чыгам мен дагычы ушу кандай кылып нерде чогулуп кетеби же өзүм эле жөнөй берсем болобу? Аны айта албайм да, силер чогулуп келгиле же жаңгыз келгиле. Жана Кыргыз Инвестей деген группага киргиле да. Ошол жака киргенде маалыматты көп аласыңар, сурооңор болсо бергиле. Аякта жалаң Мексикадан кирип аткан немелер да, адамдар да. Ошол жактан бүт баарын айтып берип атышпайбы? Ошол жактан суроо бергиле, кээ бирөө айтып атышпайбы? Ошол жакта 2 ай отурдум, 3 ай отурдум, күн сайын түз эфирлерге катышып аттым. Айтып берип атышты, суроом болсо берип аттым, анан маалыматтын бүт баарын чогулттум. Эмне кылыш керек полностью билип калдым, анан келдим. Бүт баары жакшы өтүп кеттим деп. Ошол группага киргиле, убакытты кичине анча-мынча кетирсеңер да. Азыр келип аткан кыргыздар деле көп экен Алмазга. Кече айылдаш бир агабыз келди эле, ошо өзү жалгыз эле жолго чыгып Түркияга келип эле самолетко отурганда 4 кыргыз жолуктук дейт. Анан 4өөбүз чогуу келдик дейт да. Анан эгер жалгыз чыгып калса деле самолеттон бирөө кезигет по-любому. Анан эми конечно бирөө менен келсе жакшы, анан вариант болбой калса жалгыз деле келсе болот ошо. Бирөө жолугат да. Анан ошо чек арада бир мечит бар деди, ошо мечитте жаттым дейт пока баягы эмеге киргенчечи, кезегим келгенче дейт. Ошо мечитте жаттык дейт да канча күн. Мекендештерди эле түшүнсө болот да бир четин, Нуман иним. Мекендештер кээ бирөөлөр бар да, Кыргызстандан чыкпаган, кээ бирөөлөр өзү жашаган областтан чыкпаган, кээ бирөөлөр баягы эки жакка чыкпаган кишилерге абдан оор болуп калат да. Анча-мынча мигрант болуп жүргөн эмелерге, мекендештерге жеңилирээк да. Анткени башка өлкөлөргө барган, кичине көргөн. Эми Америкада эле мындай болуп атат да, примерно салыштырсаңчы. Бир организацияга жумушка кирип атпайбы? Кээ бир киши деген жанагы тазалыкка кирип атат, кээ бирөө болсо жанагы ТЭЦке жумушка кирип атат, кээ бирөө телекомго кирип атат, кээ бирөө больницага жумушка кирип атат. Башында бир жумушка кирген адам кандай болот? Өзүн кандай сезет? Неловко сезет да. Аяктагы иштеген кишилерди тааныбаса, баягы чөйрөгө кошулуш бир убакытты алат да. Башында кыйын болот, эч ким менен жакшы сүйлөшө албайт, кухняны жакшы билбейт. Анан определенный бир убакыт өтөт да. Бир ай, бир жума өтөт, 2 жума өтөт, 2 айдан кийин, 3 айдан кийин карасаң, уже бакылдашып, башка коллегалар менен дос болот, шернелеш болот, чогуу майрамдарда чыгат, бири-бирин үйгө чакырат, бакылдашып, жумушу дагы аябай көңүлдүү жүрүп калат. Америкада эле ошондой да. Башында келгенде чужой болосуң. Адаптация жок, эчтекени билбейсиң, каякта жүрөм, ориентировка жок, каякка барам, эмне кылам деп, ар кими кыйналат да. Анан деген определенный убакыт өткөндөн кийин баягы келген адам такыр эле башка адам болуп калат атпайбы? Мына Нурбек инибиз. Өзүм мен Чикагого барып кезигип, бир күн чогуу жүргөм да. Башында келгенде кыйналып, кысталып жүргөн. Азыр болсо башка адам мага да жакында чалды, видеолорун жиберип, башка машина алдым, тияка жумушка кирдим, правам бүттү, тигинти, квартира тияк мияк деп. Ошондой болот да. Келгенде башында кичине кыйын болот.
1 ай, 2 ай, 3 ай. Андан кийин адаптация уже жарым жылдан кийин башкача сөздү сүйлөп каласыңар. 1 жылдан кийин башкача сөз сүйлөп каласыңар. 10 жылдан кийин такыр башкача сөз сүйлөп каласыңар. Нуман айылдашыңдын паспорту кыргызбы же РФпи? Ана барган жакында барды деп эдиң базы. Россия, паспорту Россияныкы. Российский жеңил болуп атпайбы? Америкага келиш, эмеге, Мексикага келиш жеңил болуп атат. А жана силер YouTube'дан ар кандай видеолорду көрүп калып атпайсыңар? Мен кыйналып, мен джунглиден өтүп же видеолорун көрүп атпайбы? Границадан чуркап өтүп атабыз, суудан кечигип атабыз, анан баткак, тизеден баткак өттүк, кээ бирөө агып кетти, кээ бирөө тигинтип кетти, кээ бирөө минтип кетти дегендер. Ошолор деген Мексикага келе албайт атпайбы? Россиянын гражданини спокойно келет экен Мексикага. Алар болсо келе албайт. Ошон үчүн анан Мексикага жакыныраак бир өлкөгө келип атпайбы? Келип анан азаптын баарын чегип, автобус менен жүрүп, жөө жүрүп, суу кечип, кайык менен ботуп, анан 7-8-10 чакты өлкөлөрдүн баарын өтүп, шайынын баары оп, кыйынчылыктардын баарын көрүп, анан эптеп 1 айлап, 2 айлап, 3 айлап убакыт өткөндөн кийин күнү түнү тоолорду ашып жүрүп анан тиги Мексикага жетип атпайбы? Ошолордук азап болуп атат да. А так азыр эмне? Россиянын гражданини мультивизаны ачып туруп эле жана туристический эмеден путевка алат дагы бүттү через Турцияга учуп келет, 3-4 сааттан кийин пересадка кылат, Мексикага учуп келет. Гостиница снимать этет, CBP-1ды көчүрөт, заявка берет, 2 жума жатат. 2 жумадан кийин барат, кирет, бир 4-5 сааттан кийин уже Америкада. Эми колдон келсе биз Мексика жөнүндө чөтө акыркы күндөр көп айта баштадык. Колдон келсе легально келиш керек да. Легально келгенге эч нерсе жетпейт. Ошон үчүн грин карта деген бул эң сонун нерсе да. Эң сонун. Эчтеке бир азапты көрбөйсүң. Тилиң болсо, грин карта менен келсең, американецтерден бир тыйын айырмаң жок да. Ассаламу алейкум, Алмаз байке. Алейкум. Баргандан одиночка машина айдаса болобу? Одиночка кандай машина? Жеңил машинабы же тракпы? Жок, грузовой одиночка. Мен эмне 2 киши болуп айдап атам, мен одиночка болуп айдап жүрөм го. А эмнеге болбойт? Бар го, анда трейлер сүрөп турган. Силер деген жаңыңыз иштегенге сиз түшүнбөй калдыңыз. Пол прицеп деп атат да. Мына динтиякасы бар баягы. Пол прицеп обычный. Полуприцеп. Эми жумушка тапканыңарга да, жумуш тапканыңарга да. Чоң бокс тракты айтып атат го дейм. Кыргызстанда мындай эле головасы болот го, ошону айтып атат го дейм. Бизде бокс трак деп коет, чоң. Ошонун формасында. Салам алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Мен азмына бокс ушу тема боюнча сөз болуп кетти да, ушу вопрос берип коеюн сөз болуп атканда. Азыр барганда, через Мексика баргандар бокс трака өзүнүн атына фирма ачып, ошо фирманын негизинде бокс трака отуруп атышат экен. Ошол канча легальный жумуш? Өзүң түшүндүрө алдыңбы? Өзүң бир фирма же бирдеме ачыш үчүн бир керектүү документтер керек да. Бул деген Америкада шалтай малтай деген жок. Бирдеме ачам десең, определенный ступенькалардан өтүшүң керек, определенный баягы документтер болуш керек, определенный суммаларды төлөшүң керек. Мыякта катуу текшерет да. Бизнес ачканга жеңил, бирок строгий да, закон строгий да. Анан келип алып Мексикадан келе калып эле ар кимиси бизнес ача албайт. Ачыш үчүн керектүү документтер керек. Жок дегенде разрешение на работу деген бир документтер керек да, social security карточка дегендер. Аның жок болсо кантип бизнес ачасың? Кээ бирөөлөрдү угуп атам, бизнес ачкан балдар бар экен деп, бирок деген алар деген ачат да, бирок бирөөнүн атынан ачат да, документи бар киши. Жакшы, может тууганы болуп калат, тааныш болуп калат. Ошонун атынан ачып, анан иштеткен балдар бар экен деп уккам. Азыр тың балдар көп болуп атпайбы? Келе калып, кээ бирөөлөр грин карта, например, утуп келгендер 2-3 айдан кийин уже траковый компанияларды ачкан балдар бар. Биз мыякта мына 10 жылдап жүрөбүз, компания ачпай эле. Кээ бирөөлөр 3 айдан кийин, 4 айдан кийин компания ачкандар бар.
Кээ бирлөр Мексикадан келип жанагындай тууган пууган тааныштарынын атынан бир бизнестерди ачкандар бар. А так өзүңөр ача албайсыңар андай. Рахмат чоң. Алабай нан кайра кирем. Башка жүйүндө. Башты жуусаңар микрофонду өчүрүп коюп деле жууса болот го дейм я. Жок, мен силерди угуп атам. Сизге дагы суроо да. Аха. Азыр негизи мен келинчегим өзү РФ Россияда, өзүм Кыргызстан. Анан аялым өзү Кыргызстандык эмес да, негизи бул жакта төрөлүп, бул жактан өзү негизи Россиянын гражданин да, настоящий. Аха. Ошондо мен азыр ЗАГСым менен Россияда Москвадамын данный момент. Өзүмдүн келинчегим менен ошо ЗАГС ортодогу ЗАГСыбыз аркылуу Мексиканын посольствосуна мындай барсак, виза мен аялым катары эле ала аламбы Мексиканын эмесинен же меники дагы РФ болуш керекпи? Силер деген билбейм, гражданствону карайт болуш керек. Кайсы өлкөнүн гражданисиң ошого жараша кылат да. Силердин деген паспортуңар Кыргызстандыкы, значит силер деген виза алышыңар керек. Жана эмеге Мексикага келиш үчүн туристический визанын штампы басылыш керек. Мексика визасы деген. Аялыңар кандай визаны Эме да алмаске баягыдай шуну тактап коеюн. Россиялыктар виза алышпайт да, алар точнее виза алышат, алар онлайн эле виза алышат да сайттан. Себенде Мексика менен Россиянын ортосунда ошондой соглашениясы бар да. Кыргызстандан да жок, ошон үчүн виза алышпайт. Виза алгандан кийин, точнее, виза албаса Туркиядан эле самолетко отургузбайт да. Себенде отургузуп койсо, тияктан киргизбей койсо, мисалы Turkish Airlines өзүнүн эсеби менен кайра бияка депорт болсо, бияка алып келиш керек болот да аладан. Ошон үчүн самолетко отургузбай коюшат. ЗАГС андай дегенге бербейт го дейм. Ар бир адамдын документи бар да. Ар бир адамдын документи бар. Ошого карайт да. Силердин кыргызский паспортпу, силерге айтат. Силер деген ошон үчүн деген мекендештер эмнеге кыйналып атат? Алар деген посольствого баралы десе Кыргызстанга. Аякта очередь болуп атат да. Көп айтып атышпайбы, 2,5-3 жылга чейин очередь экен, кире албайт экенсиң деп. Анан башка чет мамлекетке барыш керек болот. Башка Малайзия, ар кайсы Грузия, Прузия, башка Сингапур же кайсы бир мамлекеттерге барыш керек. Турцияга барыш керек болот. Кээ бир мекендештер аяка барганга шарты жок болуп калат. Жанагы российский граждандер деген жанагы Нуман инибиз туура айтып атат. 15 эле мүнөттө онлайн эле мультивизаны ачып коет экен, бүттү. Аяка деген Россия менен Мексиканын ортосунда визовый режим жок экен, жанагындайчы, паспортко виза бастырган. Ошон үчүн россиялыктарга жеңил болуп атат да. Элдар, брат, сиз Россияда официальный жумуш кыласызбы? Меме азыр Кыргыз Уйсейд деген баягы мемеден бир эже ошо Москвадан мексиканский виза алган Кыргызстан гражданини. Ошонун күйөөсү менен мен эртең 16-сында жолго чыгып атам. Ошо эженин кандагын сизге берейин. Сиз ошо эже менен подробный жолдорун билип сурап алыңыз, а? Жакшы, мексиканский эме посольство барбы Россияда? Американскийлердин баары жабык болуш керек да. Американский посольство Россияда азыр иштебейт болуш керек. Бирок башка өлкөнүкү, например, мексиканский эме болсо, посольство болсо, аяктан алса болот. Москвада официальный данный момент иштебейм да, мен өзү Кыргызстандан где-то бир 17-18 эле күн болду. Өзүм 9 жылдан бери Москвадамын, бирок кечегиде кетип кайра келдим да. Азыр келип жумушка деле чыга элекмин. Буга чейин официальный иштейт элемин, официальный складтарда ар кандай жумуштарда иштедим 9 жылдан беричи. Бирок туруктуу бир жерде мындай до конца иштеген жокпуз, эми ар жерде иштедик да. Алмаз байке, мен азыр бир нерсе сурайын дедим эле да. Жана группада айтып атты да. Неме деп? Мексика менен азыр акча эме болуп кетти, көбөйүп кетти, $10,000-15,000 деп айтышты да.
Ошол кандай, чынбы же бир аз түштүбү, ошону билейик деп отурганбызда азыр. Өтө эле көп сум болуп кеткен окшойт депчи. Азыр эле пример кылып айтпадыкпы? Мурда силер деген машина сатып алыш үчүн акчаңарды кетирчүсүңөр, чынбы? Границадан өтүш үчүн машина менен бир үй бүлө, эки үй бүлө, үч үй бүлө уюшуп, же болбосо бир үй бүлө жаңгыз барып, ошо машина алып берет турган кишиге да акча төлөп, анан машина сатып алчусуңар, чынбы? Ошондой болчу. Акча кетчү эле, кетчү. Анан бир попытка жасайт, өтпөй калат. Кайра келет. Кээ бирде машинасын алдырып ийгендери болот. Экинчи машинаны сатып алып, башка жерден барып, аяктан өтпөй калгандар болот. Анан убакыт кетет да. Убакыт кетет. Кээ бирөө 1 ай жашап калат, кээ бирөө 2 ай, кээ бирөө 3 ай туруп калат. Гостиницага акча төлөш керек, тамак ашка акча кетет. Анан деген жанагы полицейский, таможня, офицерлердин да кокосу чоңоюп кеткен да акыркы күндөрчү. Мурда $200 алган полицейскийин уже 500, 1000, 2000 алып калган. Ошондойлор көп болчу дейм. Азыр азаят болуш керек. Азыр деген точно билиш керек да, баягы өткөн. Азыркы учурда Мексикадан өтүп аткан эмелер жана Кыргыз USA Telegram группада бар болуш керек. Ошолордон сураш керек да, канча акча кетип атат. Ошолор точно айта алат да. А биз болсо бул жактан примерно болжолдо ура берсек болбой калат да. Азыраак болдош керек да, азыраак. Башында билесиңер да, 3000, 4000 менен келип эле өтүп кетебиз. 3000, 4000 менен келип өтүп кетебиз дечүбүз да. Алмаз байке, бул сиз эмеспи я? Салам алейкум. Биз эмес, бул ким болду экен? Бул да Кызылмашка экен. Компаниясынын аты мына Кыргызский эме турбайбы? Бул эмне деген компания? Билбейм. Кыргыз туугандардыкы го дейм бул. Ошо атын жакшы окуй албай атпайсызбы? Мына окутуп коёмун да мынакей. Нере турат? Ган групп деп турабы? Нере турат? KG Line деп турат. KG Line деп турат. KG Line болсо анда биздин компаниянын турабы экен анда. Анда бул Кызылмашканын эмеси турбайбы? Там сестренкасы же эжеси турбайбы? Мен сиз дедим муну, сиз деп. Жак. Бул силердикиби? Силер уже флетбек менен иштейт турбайсыңарбы? Флетбек, степбек. Степбек экен. Степбек. Силердин бул деген кыргызский да, кыргызский. Да. Translate. KGZ Translate. Жакшы. Freightliner окшойт да, трагыңар? Жок, Volvo. Volvo. Кайсы штатта жүрөсүңөр? Иллинойс, Чикагода. Иллинойс, Чикагода. Жакшы. Мына эки кыргызстанский трак турат жанаша. Группада мага эденин номерин айдап коем деген байке. Личкам айдап коесуңарбы, унутпай. Болду, брат. Кызаат болбогун. Биринчи ал эжеден сурайын номерин, меме байкеден. Биз 16-сы жолго чыгып атабыз чогучу. Ол эже уже 14-күнү мемеге баягы программа менен Америкага кирип атат. Ошо мексиканский виза алган Москвадан. Айдап коесуңарбы деген, жиберип коесуңарбы деген сөз да? Жазып алайынчы азыр. Айдап коесуң, жаңы сөз экен да мен үчүн. Айдап коесуңарбы деп, Кичине Алмаз байке. Жок, айдап коесуңар деген биринчи жолу уктум, чын элечи. Мага жиберип коесуңарбы же жөнөтүп коесуңарбы деп жазып койдум бияка. Анан жаттап алам. Анан видеолордон айтып турам да. Жакшы достор, убакыт кенен болчу. Мына сиздер менен кобурашып, анча-мынча маалымат бердик. Негизи сизди 1,5 жыл, почти 2 жылдан бери мына YouTube каналыңыздан көрөм да. Кудай насип кылганда бүгүн видео чатта сүйлөшүп да отурабыз. Жакшы. Кудай буйрса бул жакка келсеңер, кезигебиз Кудай буйрса. Мына биз дагы августта Кудай буйрса Пенсильвания штатында, Питтсбургда Спартакиада болот. Жана спорт оюндары боюнча аяка дагы 2,5-3 миң мекендештер келет. Мына азыркы кирип аткан мекендештердин арасынан да барат.
өткөн жылдагы ошо Нью-Джерсиге барганда көптөгөн мекендештер менен кезикпедикпи? Кезигебиз Кудай буйрса. Жаратканыбыз маңдайыбызга жазып койсо, каяка качабыз? Алмаз байка ана баягы Камашонун жетекчиси Эрмек байка бар го, ошол Эрмек байка дагы тиякта кечеде Instagram баракчасына жарыялаптыр да историясыначы. Мен куттуктап койгула, силерге сүйүнчү Америкадан ушундай өзүмө трактный компания ачтым депчи. Ошондо кандай болду? Эмнеге ачса болбойт? Ачса болот. Ачса болот. Любой эле адамдын колунан келет. Бул жактан Америкадан бизнес ачыш оңой. Анча-мынча каражат керек болот. Ал деген жөн эле акчаң жок эле компания ача албайсың да. Компания ачыш үчүн дагы кээ бир документтерди жана МСИН номер, дот номер дегендерди алыш керек. Ар кандай жанагы АРСтен ар кандай кагаздарды алыш керек болот. Көп бирдемелер жана иншуренске отуруш керек болот компанияны. Анан кээ бир документтерди 1 жума күтүш керек, кээ бир документтерди 2-3 жума күтүш керек. Мияктан эч ким бут тозбойт, любой киши. Анан ошон үчүн дагы анча-мынча акча керек болот да, жана да ар кайсы документтерге ар кандай төлөнөт. Анан деген анын үчүн дагы даярданыш керек да, помещение алыш керек, аны арендага алыш керек, аны оборудовать этиш керек. Анан башында трак, анан диспетчерлерди алыш керек. Ага да убакыт керек. Ачам деген киши эмнеге ача албайт? Силер деле келип компания ачып, кийин неметип кетсеңер болот, көтөрүп кетсеңер болот. Эми Эрмек инибиз деле Америкага келгенде тракта иштеп жүрбөдүбү? Тракта иштеп жүрдү. Жанагы пикап трак менен 2 машина, жана кымбат 2 машина крытый менен машина ташып жүрдү. Көрдү да, жолдорун көрдү, жумушту көрдү, билди, эмне кылыш керек, сураштырды. Анан куттуктайбыз. Мен да көргөм ошо видеосун көргөм, ошо компания ачтык дегендей кылган. Же мен реклама кылып атабы, же өзү ачтыбы, мен точно биле электим да. Эми Кудай буйрса Эрмек инибизге да кезигебиз. Чикагога барып калсак сүйлөшөбүз. Комментарийлерин да окудум да, андай комментарийлерин окусам, эме ошо куттуктап да жазыштыр да, ошо эми жакын өлкө инилеричи. Ошо ал баргандан кийин эми ошол эми кандай болуп калат? Может эми арендага ошолордон машина трак алып минсе деле боло береби? Кандай ошол Ой, траковой компания ачканда 30-40 трагы бар мен компанияларда иштегем да, өзүм лично. Бруклинден Натар деген компанияда иштегем. 30га жакын трагы бар болчу да, бир дагы менчик трагы жок. Силер компания ачасыңар, бир трагыңар жок. Силер деген миякта деген Райдер, анан Пенски деген атайын компаниялар бар. Ошолордон арендага аласыңар. Башында бир трак аласыңар. Анан экинчи тракты арендага аласыңар, үчүнчү тракты арендага алып иштетесиңер. Анан силер аларга ай сайын аренда төлөп бересиңер. Алар деген бүт жанагы ремонттордун бүт баарын өзүнүн мойнуна алат. Жана моторный масланы өзлөрү мейнтеп турат. Дөңгөлөк-сөңгөлөктөр жарылганда ошол расходтордун бүт баарын көрсөтөсүңөр. Ал расходтун бүт баарын жабат, силер просто арендасын төлөйсүңөр. Кээ бир компаниялар бар, 50 трак менен ушундай жигиттер компания иштетет, бир өзүнүн менчик трагы жок. Бир чети башың оорубайт. Трак деген бузулат, жолдо калат, тоюнке сүрөтүш керек, тигинтет, анча кээ бирөөлөр авария болот дегендей. А кээ бирөөлөр башын ооруткусу келбейт. 30 трагы бар, 30 трагы тең бүт рентке иштейт. 50 трагы бар, 50 трагы рентке иштейт. Анан кээ бирөөлөр ошентип 1-2 5-6 10 чакты кылып туруп анан оунер деген бар да, оунер. Өзүнүн трагы, өзүнүн трейлери бар, балдары бар. Ошолорду өзүнө чакырат. Например, мен деген өзүмдүн трак, өзүмдүн трейлерим бар. Например, мыякта Кавказ Экспресс деген чоң компания бар. Ошо мени чакырып атат. Алмаз, жүр биздин компанияга кел. Өзүңдүн трагың менен, өзүңдүн трейлери менен кел. Биз сенин капталыңа Кавказ Экспресс деп чаптайбыз. Биз сага сонун груздарды таап берип турабыз. Жүрү бизге иште деп. Ал аябай чоң, аябай күчтүү компания. Аякта жалаң күчтүү оунерлер иштешет. Рейдтерин дагы аябай чоң кылып берет. Анан биз эми жүрөгүбүз кыргыз деп соккондон кийин аякка барбай эле мына мекендештердин компаниясында иштеп жүрөбүз. Мен деле мияктан эми тракта 7,5 жыл болду да иштеген. Ровно 7,5 жыл болду. Мен деле эч жак деле ачмакмын да компаниячы. Азыр деле ачсам болот. Просто мен жалкоомун да. Алмаз KG USA деп туруп траковый компания ачсам, мекендештердин бүт баары келген мекендештердин көбү кирмек.
бат эле толуп калмакпыз да. Оунерлерди чакырмакпыз өзүнүн трагы менен. Моякта деген Чикагога барса, Чикагода атайын кыздар бар, офистер бар. Ошол жака барсаң, траковый компания ачып берет. Определенный суммасын төлөйсүң, бүт барын сен үчүн жасап берет. Бүт сен үчүн чуркап берет, документтердин баарын бүтүрөт. Помещение таап берет, арендасын сүйлөшөт, тигинтет, бүт барын сүйлөшөт. Жанагы диспетчерди окутат, кандай жумуш болот, рейд, бүт барын үйрөтүп, бүт барын даярдап коет да. Жана ифта, сифта, отчет, подчет, бухгалтериянын бүт барын үйрөткөн атайын компания бар. Орус кыздар иштейт. Ошого определенный акчасын төлөйсүң, сага бүт барын жасап берет, болду. Анан кийин вопростор болсо да чалып турасың, жардам берип турат. Бат эле ачып койсо болот компаниянычы, бат эле ачып койсо болот. Аракет кылгандар. Алмаз байке, мен азыр Европанын кайсы бир жерине кече жакында эле айттым, ат эсимен чыгып атат, мына Москвадан ошол жака виза ал деп атат. Анан ошол жака виза алсам, Мексикага чейин мен деле кыргыз паспорт баякындай азапты көрөмбү дагы Мексикага жетке чейин? Айырмасы кайсы? Силер Европадасыңарбы, Россиядасыңарбы, Япониядасыңарбы? Силердин паспортуңар эмеде, кыргызский да. А силер Мексикага, Европадан келгенде эмне? Элдер ойлошот экен, биз Европага барсак эле жолубуз ачылып кетет деп. А менде Европада толтура эмелер бар да, тааныштар бар, достор бар. Тракта иштеген канча жигиттер менен сүйлөшөм, чалышам. Алар деген 2ден, 3дөн, 4дөн киришти да. Ошо Европаны полностью кыдырып жүргөн, бүт өлкөлөрүн кыдырган балдар бар. Печати жок калган, ужачы место жок калган. Загранпаспорттарга печать бастырып атып, тракта иштеген балдар. Алар туристтик виза менен келебиз деп, 1 жолу кирди, 2 жолу, 3 жолу, 4 жолу кирген балдар бар да, Европадан. Аяктан деле өткөрбөй атпайбы? А кээ бирөөлөр болсо, бир да печати жок, алар кирсе аларды өткөрүп. Анан жана кээ бирөө айтып атпайбы? Ошончо мамлекеттерди кыдыргыла, акчаңарды кетиргиле, печаттерди баскыла, анан туристический виза берет деп. Бир печати жок деле кишилер мияка келип атышпайбы? Ал деген бир эле кишиден зависит этет да, жанагы интервью өткөргөн кишиден эле зависит этет. Ошонун настроениясы, ошого кандай жооп бердиң, сенден толук маалымат алдыбы, калп айттыңбы, калп айткан жоксуңбу? Ал дагы психологдор да, Америкага келип калп калбайсыңбы? Хоть миллион печать болсун, сага ишенбесе бербейт да. А загранпаспортто бир печать жок болсо, сен ооба действительно бул жигит же бул кыз деген Америкага барып, действительно туугандарына кезигип, путешествовать этип, анан кайра кетет экен деп ишенсең да печатын басып берип коет. Ошон үчүн антип ойлобогула, Европага келсем жеңил болот деп. Паспортуңарды карагыла. Ассаламу алейкум, Алмаз байке, кандайсыз? Жакшысызбы, денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Алмаз байке, могу неме бир видеону көрдүм. Бир кыз неме жактан кирип турганбы? Канада жактан. Канада жактан деген, бул жакта деген визовый режим жок. Например, деген американский паспорт менен, грин карта менен, сен деген Америкада легально жүрөсүңбү? Канадага барам десең, таможнядан өтөсүң да. Жанагы Мексикага окшош эле таможня бар. Аяктан сенин документиң текшерет, жакшы болсо Канадага киргизип ийет. Канаданын кишилери постоянный место жительствосы бар, же канадский паспорт, же болсо Канаданын гражданини спокойно таможнядан өзүнүн машинасы менен эле өтүп, Америкага келип, каалашынча жүрүп алып, анан кетип калат. Анан ал бир определенный бир документи болсо керек. Алардагы граница конкретно кайтарылат да. Мен деле Канада менен Американын границасында далай жолу болгом. Монда суулар бар, суу өтөт да. Сууда кадимкидей бер жагында американский полицейскийлер лодка менен жүрөт. Ар жагында канадский эмелер жүрөт. Ар бир көпүрөлөрдө таможня бар да. Документ туру болсо, мен деле азыр грин карта менен Канадага барсам болот. Аляскага жүк алып, жылуу учурда барып келсем болот. Кайра келатсам, грин картаны көрсөтсөм, американецтер кайра киргизет. Документ туру болсо эле кирип чыга берсе болот да. Мексикага деле барып келсем болот. Же барып келейинби Мексикага я, жүк алып алып. Мексикага барып, грин карта менен барып, Мексикада жүрүп, жүктү апарып, кайра башка жүк алып, Мексикада границада жүргөн мекендештерге кол булгалап кайра келсем болот. Байке бир шаркыратма бар экен го, ошол
кайсы чегарада? Канада жактабы же Мексика жактабы бир шаркыратма бар экен? Ниагара шаркыратмасы ал Нью-Йоркто, Буффало деген жерде. Аякты дагы мен видеого тартып 2 жолу же 3 жолу баргам. YouTube'да видеолор бар. Ошо деген Канада менен эменин кесилиши Нью-Йорктун эң үстү. Ошо аябай кооз шаркыратма бар. Анан деген ошол шаркыратма деле ар жактан шаркыратмага канадистер өзүлөрүнүн лодкасы менен кызыл жана салафанды кийип шаркыратмага барышат. Американецтер бир жактан лодкага отуруп, жана паромдорго отуруп, көк светтеги эме менен барат, экөө жанаша кайчылаш өтөт. Абдан кооз жерде обязательно барыш керек. Ниагарский водопад да, Ниагара Фолс деп коет. Байка сизге дагы бир суроо да байка. Ал легалдуу болуп, ошол жактан эле баягыдай тууганың же мындай тааныштарыңбы баягыдай пригласительный бияка эме кылса визанын ачыш жолдору оңой болобу же ал деле алдын деле уже разницасы жок болуп калабы, ал деле уже анда деле көп күтөсүңбү, кандай болуп калат? Жок, ал бат эле бүтүрсө болот да. Самый главный силерди деген любой эле киши чакыра албайт да. Америкада жашаган любой эле киши чакыра албайт. Эгер гражданин болсо чакырта алат. Анан аны менен тааныш болушуңар керек. Ал анан тиги посольствого жиберет да. Кыргызстанда болсоңор, кыргызстанский посольствого жолдомо эме жиберет да, чакыруу жиберет. Мен ушундай Кыргызстанда жашаган гражданини өзүн, үй бүлөсүн, бала чакасы менен Америкага чакырам, турист катары. Мондай повод болуп атат. Үй сатып алдым, же болсо балалуу болдук, же бирдеме болдук деп бир поводун жазат. Эми ал деле процесс бат-баттан бүтүрсө бат эле бүтөт. Ал деле бир айга жетпей эле бир 2-3 жумада деле бүтүрсө болот. Керектүү документтерди жыйнап, жумуштан справка алып, ал деле ошондой процессте жана туристическийге окшош эле да. Бирөө просто чакырып атат да, бирөөчү. Даже грин картасы бар киши силерди чакыра албайт. Ал грин картасы бар киши өзүнүн ата-энесин гана бип бир туугандарын ошентип конокко чакырса болот. Assalomu alaykum Алмаз байке. Алмаз байке, бул кризисный ситуация боюнча 5 жыл мурунку ситуация менен азыркы ситуация кандай, сиз айта аласызбы? Кризис боюнча. Что-то последнее время ушул тууралуу көп сөздөр кетип атат да. Жөн, кризис деп айтасыңар, мага деген айтып бергилечи. Азыр силер Кыргызстанда турасыңарбы? Ооба, Кыргызстанда. 5 жыл мурун Кыргызстанда кандай эле, азыр кандай болуп атат? Ошондой эле да, Америка. 5 жыл мурун кандай эле? Мен, например, Америкага 2013-жылы келгенде балдар айтчу, биз $50 холодильникти бир айга жете турган продукты менен толтуруп салабыз дечү да. Биз келген учурда где-то $150 болчу да. 2013-жылдары. Мен да классташ балдарым бар да, мияктачы. Көп жылдан бери, 18-20 жылдан бери жашаган. Биз келген учурда $150 холодильникти толтурчубуз. Азыр мен видеолордон көрсөтүп атпаймынбы? Ошондой эле продукт аласың, уже $400 кетет да. Эмесин айырмасын элестеткиле да. Баа өсүп атпайбы? Баа өсүп атат. Например деген мен тракта иштей баштаганда солярканын баасы 2015-жылы солярканын баасы $1.60-70 болчу. $1.60-70 болчу. Азыр солярканын баасы кичине ылдый түшчү, азыр $4 бирдеме. $5 почти. $4.45, $60-70, $5. Ошош эле да. Баалар өсүп атат. Зарплата ошо боюнча турат дегендей. Кризис ошо да, кризис ошо. Айлык ошо бойдон, товарлардын баасы өсүп атат. Сен мурда деген азыраак акча кетирсең, азыр зарплатаңдын көбү ошо расходторго кетип калат. Ошол эле кризис болгону. Кыргызстан азыр айтып кеттиңиз го грин карта боюнчачы. Грин картасы бар адам ата-энесин анан бир туугандарын гана чакыра алат депчи. Ооба. Мен өзүм бир тууган эжем менен жиздем, ошол жакта грин картасы бар болчу. Азыр деле бар. Ооба. Анан апамы чакырган, апама ачып беришкен, анан бизге дагы мен келинчегим экөөбүзгө жибербейсизби десем, силерге полибон бербейт, силер жашсыңар дейт да. Ол ошол жагын
эми ал улгайган кишилерге визаны жакшы берет да. Ошон үчүн ата энелери келет да көбүнчөсүчү. А кээ бирде мындай да, ата энелерине туугандарын кошуп коет да. Жана силерге окшоп, силер деген ата энеңерди чакырды, анан ошо чакырууга эле силерди деле кошуп койсо болмок да. Инимдин жубайы, балдары деп кошуп койсо болмок. Бирок ошол баягы интервью алып аткан киши возрасттагы кишилерди өткөрүп туруп, жаштарга бербей коюшу мүмкүн да. Же болсо берип коюшу мүмкүн. Мында гарантия жок. Менин деле дос балам келди да, мыякта туристический виза менен келди да, группалашып балам. Руслан деген, аны дагы Чикагога апарып, тияка апарып, мияка барып, үйгө коноктоп, ал деле өзү, анан деген жубайы, анан мектепте окуган кызы менен келди да. Мына берди, үчөнө тең берди. Мияктан гарантия эч ким бере албайт. Бир да киши айта албайт силергечи. Берет, бербейт деп. Муну бир эле киши чечет. Азыр деле берип көрсүн. Өтсөңөр, өтөсүңөр, өтпөсөңөр, өтпөйсүңөр да. Ал эмне? Риск да. Риск благородное дело деп коет да. Ал точно өтпөйсүң деп силердин эжеңер айта албайт силерге. Атмен болуп калса историяны булгап аласың деп неме коюшат да. Атмен жеп калсаңчы. Эми атмени болгондо сен эмне историяңар эметет экен? Эгер кийин грин карта ойноп калсаңар, ал влиять этпейт. Например, деген грин карта ойногон киши атайын ойноп атат да, мен Америкага барып жашайм деп. А силер болсо мурда туристтик визага аракет кылсаңар, бул мурда эле аракет кылып жүрүптүр. Грин карта менен кете берсин деп айтышы мүмкүн. Эгер силер деген грин карта ойноп коюп анан туристическийге аракет кылсаңар, анда сомнение пайда болушу мүмкүн. Силердин данныйыңар тиякты иммигрейшнде болот да, посольствода данныйыңар болот. Анан ойлоп калышы мүмкүн. Бул деген Америкага барып жашайын деген ою бар болчу да. Азыр туристический сурап атат. Эгер мен муну жиберсем, бул обязательно калып калат деп бербей коюшу мүмкүн да. Силер деген туристтик сурап көргүлө, кийин грин карта утуп алсаңар, эчтеке влиять этпейт. Кийин Мексика менен келип калсаңар деле, алга деле влиять этпейт. Анткени силер аракет кылып аткансыңар да. Америкага киргенге. История эмне болуп булганат экен? Грин картаны утуп алгандан кийин кээ бирки себептерден мындай келе албай калгандар да бар экен да. Ошол кайсыл себептерден улам грин картаны уткандан кийин по-любому келе албай калат. Бирөө армиядан улам келе албай калыптыр да, мисалычы. Андай дуга элекмин, андай грин картага эч кандай влияние болбойт. Ал логически эле болот атпайбы, логически. Сен Америкага келем деп аракет кылып аткансың. Туристтик аракет кылдың, болбой калды, грин карта ойнодуң, ал эчтеке влиять этпейт. Мен тескерисинче эме өзүмдүн оюмду айтып берип атам го. Эгер силер грин карта ойноп, андан кийин туристтик пока результаты чыкмайын күтпөй, кээ бирөө эмеге кирибейт да, жана туристтик визага кирибейт. Ошондон туристический эмени бербей коюшу мүмкүн. Миңдин бири эми случайно болуп калат да. Интервьюдан деген кээ бир грин карта утуп алган кишилер деле өткөрбөй калат да, өтпөй калат. Анан ошондой совпадение болуп калат да кээ бирдечи. Анан ошону эле бир пример, эки пример деле айтып эле анан өтпөй калыптыр, анан буга влиять этет экен, анан тигип эткен деп. Грин картаны кайсы жерден толтурабыз? Надежный жер, азыр элдин баары эле акча алмай болуп калбадыбы? Кыргызстандын кайсы жагында, кайсыл айларда башталат? Толук айтып койсун. Силер деген өзүңөр толтургула да. Силер өзүңөр толтура албаган үчүн төлөгүлө акча. Закон ошондой да. Бул деген грин карта бесплатный оюн. Силердин информацияңар, силердин үй бүлөңөрдүн информацияңар, силердин балдарыңар, өзүлөрүнүн сүрөтүңөр, каякта төрөлдүң, каякта жашайсың деген суроолорго жооп бере албай атпайсыңарбы? Анан башка бирөөгө толтурсаңар төлөгүлө. Ал бекар окат болбойт да. Ал киши убактысын кетирип атат да силер үчүнчү. Ал 500 сом да. 500 сом. Көп кишилер 500 сомго толтурат. А силер 500 сомду аяп, анан бесплатныйга качырып атасыңарга, бирөөгө жалдырап, мага бесплатно толтуруп берчи деп. Ал чампалайт. Анткени ал силерге бесплатно толтуруп атат. А бирөөгө акча төлөсөңөр, ал ответственный болот да. Мен мындан акча алып атам. Бул мага претензия кылбасын. Анан туура толтуруп берет. А силер болсо муяка Кудай жалгап келип калсаңар, ошо 500 сомуңарды муяктан 10 минутта таап койсоңар да. Бир жумушка кирсеңер 10 мүнөттө иштеп койсоңор. Ошол 10 мүнөттүк акчаны аяп, анан кишилердин баары туура эмес. Мына азыр Кыргызстанда өткөн жылы 22-жылы канча кишилер бесплатно толтурду? Бесплатно толтурду.
Ошол кишилердин көбү мага чалды. Алмаз байке менин фамилиямды туура эмес жазып коюптур, атымды туура эмес жазып коюптур, тиягымды туура эмес кылып коюптур, балдарымдын сүрөтүн алмаштырып салыптыр, бесплаттан толтурган дейт. Тигилерге барып эч кандай претензия кое албайт. Анткени алар бесплаттан толтуруп берди. Анан мага айтат, жанагы Аяр деген кыздардын телефонун бериңизчи, мен ошолорго аккуратно профессионалдарга толтуртайын дейт. Ал бир кишинин атынан бир жылда бир эле заявка кетиш керек да. Сен 2 заявка берип койсоң, уже ал оюндан автоматически ыргыйсың. Ошон үчүн деген монда эмени токтотолчу, бесплатно дегенди токтотолчу. Бесплатно деген болбойт. Өзүң толтур, өзүңдүн деңгээлиң жетпесе бирөөгө акча төлөп туруп, аккуратно профессионалдарга толтур да, ошондой ответ да. Байке, сизге суроо. Мынау ошо сиз айтып атпайсызбы баягы приглашение кылып аны чакырганда турист болуп баргандан кийин ошол жакта калып кетсең кандай болуп калат? Обязательно кайра өзүң мөөнөттүн какой-то определенный срокто кайра кетишиң керекпи? Эми кетиш керек болсо кетиш керек да. 5 жылга виза ашса, 6 ай жүрүп кайра чыгып кет. Эмдиги жылы 6 айга кел, анан кайра чыгып кет деп өзлөрү сага уруксат берип атпайбы силергечи? Эгер калам десең, анда биз чече албайбыз. Адвокат только бир киши адвокат. Мияка кандай кейс болбосун, кандай кыймыл болбосун, только адвокат менен иштеш керек да, надежный адвокат менен иштеш керек. Кээ бирлер өзлөрү аракет кылат, тигинтет, минтет, аягында барып анан адвокатка барып эметет да. Жумушу түшүп калат. Кийин ар кандай интервьюлардан өтпөй алгандан кийин сотко жибергенде сот деген силерде адвокаты жок, карабайт да такырчы. Ошон үчүн деген любой процессти адвокат менен башташ керек. Миякта жүрбөйбү, туристтик виза менен келдик, иштеп атабыз, механик болуп атабыз, пикап тракты иштеп атабыз, бокс тракты иштеп атабыз, парикмахер болуп иштеп атабыз, тиякты иштеп атабыз, миякты иштеп атабыз деп. Ошолордун бүт баары калып калып адвокат жалдап, услугасын төлөп, ошол кейстерин процессте жүрүшөт да. Зина айче микрофонуңузду өчүрүп алып сизден сурачы. Алмаз байке бир суроо болуп атат да. Азыр биз мына через Мексикага барып атабыз да. Анан сотубуз 2 жыл 3 жылга чозулуп кетет. Чозулуп кеткен убакта арадан биз грин карт ойноп утуп алган болсок, грин картты алып беребизби же обязательно соттук процесс бүтүрүп анан кийин алабызбы, кандай болот? Эми негизи миякта грин картта ойногон киши официально жүрүш керек да. Официально жүрүш керек. Эгер силер через силер деген нелегал эмессиңер да, Америкага уурданып кирип бир жакта деген эчтеке документ жок, регистрациясы жок, эметкен жоксуңар. Силер уже кирдиңер, компьютерге кирдиңер, иммигрейшндесиңер. Азыр дагы мындай как бы мияктан деген кейс менен статусун өзгөртүп, тигинти миткенде иммигрейшн өзү кат жиберип атпайбы? Силер уже легально жүрөсүңөр, эч кандай коркунуч болбосун, тигиндей мындай разрешение на работаңарды жеребиз, иштейсиңер деп. Эгер бул жакка киргенден кийин легально жүрсөңөр, анан грин картта утуп алсаңар, грин картты алсаңар болот да. Эгер законду нарушать этип, нелегально болуп жүрсөңөр, анда грин картта бербейт мияктанчы. Легально жүрүш керек да мияктанчы. Эми аны адвокат менен сүйлөшкүлөчү, бул деген эме экен да, бул жана юридический биз эми бытовой эмеде көп бергенге аракет кылабыз да, жашоо турмуш, күнүмдүк жашоо. Ал жакта Америкада Алмаз байке семьялерге кандай условиялар каралган? Семейныйларга эмне караган? Эчтеке каралган эмес семейныйларга. Грин картта утуп келген кишилерге де бала чакаң менен барганыңдан кийин эми окуу жай, баягы жашоо турмуш дегендечи, садик, мадиги кандай болгон? Эчтеке каралган эмес. Даже грин картты утуп келсең деле садикке балдарыңды бересиңби? Акчаңды төлө. Мектепке бересиңби? Бесплатно берсең болот. Квартирага чыгасыңбы? Квартирага төлө. Иште зарплатаңды ал. Эч кандай эме жок. А так өзүң чуркасаң, жана мед справканы алып алсаң, мед карточканы алсаң, медицинаң бесплатно болот Бруклинде, Нью-Йоркто. Балдардын дагы өзүнүн эмелери бар дейм. Аларды дагы балдар менен келгендер билишет, жакшы билишет болуш керек да. Өзүнүн да процесстери бар. Анан жанагы государственный жардамдар болуш керек. Мен өзүм билгенимди айтайын. Менин кызым миякта төрөлгөн, гражданка, Бруклинден төрөлгөн. Төрөлгөндө медицинский карточкасы ачылган, медицина полностью бесплатно. Анан башында деген эмелерди берчү, жанагы тамак аш, питанияны бесплатно берчү. Андан кийин бир определенный возрастка чыккандан кийин
азыр $300 берип, $300 болуш керек, калп айтпасам. Ай сайын берип турат да, биздин счетко түшүп турат, ошо кызыңарга жардам болсун деп. Мектепке барды, мектепке бесплатно барат. Ошо өзүнүн клиникасы бар. Барсаң, медицинский услугасын баары бесплатно. Миякта деген уколдорду сайыптылат, жана манту, санту бирдемеге окшош. Алардын баары бесплатно. Элдер ойлошот да, мен Америкага келсек, грин карта утуп же бирдеме кылсак жыргайбыз, бекер үй, бекер тигиндей, мындай, тиги бу, окуу жай деп. Окуу жай дагы акча төлөйсүңөр, окуу жайга өтсөңөр дагы акча төлөйсүңөр, бирок грин карта менен какой-то льготалар болот да, скидкалар болот. Бир 20%, 30% деген скидкаларды бериши мүмкүн жана грин карта менен. А так эчтеке льгота жок, силерге уруксат берип атабы, кел, жаша, калганын өзүң кыл депчи. Ал жаман нерсе да, жана мамлекеттин мойнуна илинген начар нерсе да. Мамлекеттин мойнуна илинип алып, жанагы безработица, анан жанагы пособие, бекер үй, тияк мияк кийин минус болот да ошонун бүт баарычы. Колдон келсе эмне, келесиңер, иштейсиңер, өзүңөрдүкү тапканыңарга өзүңөргө жетет да. Ал льготаларды эмне кыласыңар? Алмаз байке, неме аяктан паспорт алган аракет кылып көрдүңүзбү же кыла элексизби? Паспорт алыш үчүн убакыт керек да. Грин карта алгандан кийин определенный срок өтүш керек. Андан кийин экзамен тапшырасың. Экзамендерди азыр кичине күчөтүп атат дейт. Кичине оорураак кылып атат дейт. Азыр деген жаңы бирдеме киргизип атат дейт. Сага деген экзаменге тапшыра турган кишилерге сүрөттөрдү көрсөтөт экен. Ошол сүрөттөрдү англис тилинде полностью тиги офицерге түшүндүрүп айтып беришиң керек экен дейт. Эмнени көрүп атасың дейт. Ар кандай сүрөттөрдү көрсөтөт экен. Жаңы система киргизип атат. Могу сүрөттө мондай көрүп атам, тоолорду көрүп атам, мияктан күн чыгып келатат, миякта карагай турат, миякта суу агып атат. Светтерин сурайт экен, могу кандай свет, тигиндей, мындай, погода кандай экен. Ошолордун бүт баарын түшүндүрүп бересиң. Сага айтып берет, ошону жазасың, бергенин окуйсуң. Ошентип экзамен тапшырыш керек да. Грин карта утуп келген киши 4,5 жылдан кийин анан гражданствого подавать этсе болот. Мияктан грин карта алгандар определенный 4,5 жылдан кийин өзүң гражданство сурап, ошол экзаменден өтсөң, анан паспорт берет да. Меникине 2 жыл болду да, 2 жыл. Грин картага 2 жыл болду. Дагы 2 жыл, 2,5 жыл күтүш керек да. Уже элдер угуп атып чарчады го дейм, Түз эфирди бүтүрөлүбү достор? Иштейли. Канча 2 саат болду, 2,5 саат болду. Канчадан баштадык эле? 9:da баштаганбызбы? 1 саат 43 мүнөт болуптур, Же 2 саат 43 болуп кетти. 2 саат 43 мүнөт болду го дейм, түз эфир болуп атканына. Ассаламу алейкум, кандайсыз Алмаз байке? Жакшы. Алмаз байке, Кудай буйруса жакында жолго чыгайын отуруп, эми мен визамен чыгайын отуруп, эл көргөн бардыгын көрөбүз, анан мына бир суроо да, пикап траккачы канча убакыт отурса болот негизи? Өзүң кыймыл аракетине жараша болобу, канча убакытта эметсек болот? Пикап тракка жөнөкөй право алсаңар эле отурсаңар болот. Жөнөкөй право, американский право алсаңар эле келип. Бир жумада аласыңарбы, 2 жумада аласыңарбы Америкага келгенден кийин? Эмеге отурсаңар болот. Силер легально келем деп атпайсыңарбы? Пикап трак бар го? Пикап трактын деген аркасында парков бар да, жана Кыргызстанда деле бар да, парков, кадимкидей, тележка сүйрөгөн. Ошого трейлерди сүйрөп, 2 машина ташышат да, жана крытый. Кымбат машиналар ташыйт. Ошол деле жакшы табат, 7-8 миң айына табышат. Эгер парковка менен сүйрөсөңөр трейлерди, жөнөкөй право менен иштесеңер болот. Эгер жана 5-чи дөңгөлөк, жана бизде тракта 5-чи дөңгөлөк да, трейлер 5-чи дөңгөлөккө отуруп атпайбы? Ошонун пикап тракта багажнигинде кичинекей мындай тоголок 5-чи дөңгөлөк болот. Ошого келип отурса, анда силерге СДЛ право керек болот да. СДЛ право алыш керек болот. СДЛ право канча убакыт өтөт, Алмаз байке? Эми силер кандай жол менен, легальный дегенде кандай жол менен келген атасыңар? Грин картаңар болобу, же болсо
Силер деген СДЛ'ди алыш үчүн айтпадыкпы? 3 документиңер болбосо эч качан тапшыра албайсыңар СДЛге. Любой штаттан эч качан тапшыра албайсыңар. 3 документ болбосо. Social Security карта, простой американский права, анан деген green карта же болсо разрешение на работаңар жок болсо бир дагы ГАИ сүйлөшпөйт да. Ошол 3 документ болгондон кийин спокойно экзамендерди баштай берсеңер болот. Алмаз байке ошо обычный права менен Мексикадан өтүп права алып атат го азыр бир күндө Вашингтондон алып атат дейт. Ошол менен биз отурсак болобу? Через Мексика барсак. Эми болот эми видеолорду көрүп атпайсыңарбы эми? Рамазан деген инибиз бокс тракта канчадан бери иштеп жүрөт. Машина ташыды, жана 2 машина ташып Калифорния, Нью-Йорк, бирөктөп жөнөкөй эле американский права менен ошо Мексикадан кирген балдар ошон үчүн силерге маалымат берип атпайбызбы? Кыргыз жигиттер жардам берип атат. Мына мо телеграмга кирип карап айтпайсыңарбы? Номери жазылып турат, аты жазылып турат. Мени менен да сүйлөшкөн, байке реклама коелуу деген. Бул жака келесиңер, азыр деген Мексика менен кирип аткан кишилерге деген паспорттарын албай эле. Мурда алып калчу, азыр албайт. Проблема болбойт эчтекечи. ID карта да булчу. Например, российский паспорт менен. Бир звонок кыласыңар, Сиэтлга учуп барасыңар, Вашингтон штатка. Кыргыз мекендештер тозуп алат. Бир күндө жумушуңарды бүтүрөт, 6 жылдык праваңарды колуңа карматат. Эртеси күнү келесиңер, самолет менен учсаңар бат эле болот да. Бүттү, жумушка кирип кетесиңер. Ошентип эле иштеп жүрүшпөйбү? Мына Азамат деген энебиз Бруклинде канчадан бери пикап трак менен иштеп, машина ташып жүрдү. Турист болуп келген. Көп тандайларчы. Алмаз байке, эмдиги жыл мен паспортумдун срогу бүтөт да, мисалы 2024. Анан мен быйыл кирген болсом, анан эмдиги жыл проблема болуп калбайбы? Паспорт менен CBP менен кирсек делечи, кийин кантип келебиз? Срок бүтүп калса же Чикагодо барып алмаштырып алсак болобу посольстволоргачы? Видеолорду көрбөй атасыңар деп, эмне эле какшай берем. YouTube каналда бүт материалдын баары турат деп атпаймынбы? Мен Вашингтондун кыргыздардын посольствосуна баргам. Силерге баардык нерсени көрсөтүп бергем. Менин загран паспортундагы пластиковый картамдын да срогу бүткөн, жубайымдын загран паспорту пластиги бүткөн. Посольствого бир эле звонок кыласыңар. Азыр Чикагодо дагы консульство ачылган. Ошол посольствонун филиалы Чикагодо ачылган. Бир эле звонок кыласыңар, аппоинтмент кыласыңар, мен мынчанчы күнү келем деп айтасыңар, силерге срок коет, ошо күнү барасыңар, эски паспортуңарды тапшырасыңар, заявление жазасыңар, определенный аз эле акча төлөйсүңөр, акча төлөйт болуш керек, же төлөбөйбү? Анан өзүңөр конверт, анан марка апарасыңар, анан бүттү кетесиңер. Анан деген силердин паспорту Кыргызстанга салып ийет, 1 айдан кийин жаңы паспортуңар келет, силер апарган конвертке салат, маркасын чаптайт, силердин адреске почта менен салып ийет. Бир күнү почтаны карасаңар, жапжаңы паспортуңар келип калат. Ошол видеонун баары YouTube'да бар да. YouTube'да деген эмне деген видеолор бар. Көрбөйсүңөр, суроо бере бересиңер. Убакыт кетирип чыгардык да. Убактыңарды кетиргиле да, маалымат керек болсо. 15 мүнөттүк, жарым сааттык видео, кантип келиш керек, каяка келиш керек, тил маселеси, Брайтанды кыдырдык, бесплатный школдорду көрсөттүк, трак боюнча полностью эме бар, медицина, школ, садик, бардык эмелер бар ошол жактачы. Көрбөйсүңөр. Рахмат, Алла разы болсун. Бирок былтыр тарткан болсоңуз керек да аларды. Биз сизди жакындан бери, быйылдан бери көрүп атабыз да. Эми көргүлө да, ошол жакта 400 видео бар. Мен 400 видеонун баары жакшы дебейм. Ошонун ичинен бир 150 видео, 400 видеонун 150 ичинде материал бар да. Ошол жактан санап да бергенбиз да. Америкага келем деген киши канча акча менен келиш керек? Бир киши келсе канча келиш керек? Үй бүлөсү менен келсе канча келиш керек? Балдары менен келсе канча келиш керек? Каяка келиш керек? Тил маселеси, каяктан окуйсуңар? Аякта деген жанагы правага кантип тапшырасыңар? Праванын вопросторун бердик. Тракка кантип тапшырасыңар? Анын pre-trip inspection көрсөтүп бердик. Кыйынчылыктарды көрсөттүк. Бестейшин жүк алган, жүк берген, билбейм ушул. Уже айта турган деле эме калбай калды да, жочу. Сөз деле калбай калды. Ошол жакта бүт баары бар да. Кээ бир кишилер ошону көрөт, унчукпайт, көрөт, маалымат жыйнайт, башка видеолорду көрөт, башка блогерлерди көрөт, маалымат жыйнайт, унчукпай келип калат, бир күнү чалат, Алмаз байке келдим дейт. Силерге бир да суроо берген жокмун, чыгарган видеолорду көрдүк, башкалардыкын көрдүк, маалымат топтодук, келдик деп.
Азыр мuyактан карасаң, кээ бир кишилер бере берет, суроо бере берет. 1 айдан кийин, 3 айдан кийин деле прямой эфир жазсаң, ошол эле киши чыгып алып эле ошол суроону бере берет да. Америкага кантип барам? Эчтеке көрбөйт, материал издебейт. Өткөндө түз эфир кылып атсак, бир эже чыгат, бир суроо бердим агачы. Ошол суроо сонун видео бар да YouTube'да. Эже ошол YouTube'га кирип, Алмаз KG USA деп кирсеңиз, ошол чаккан видео бар, ошону көрүңүз десем, ай, менин убактым кетет да, ал сенин видеоңду көрүп, 15-20 мүнөт убактым кетет, мияктан эле айтып койбойсуңбу дейт. А мен да айттым да, ошол видеону тартыш үчүн, силерге маалымат бериш үчүн менин да убактым кетти да. Сиз да убактыңызды кетирип көрүп коюңуз десем, жөн эле кылбайсыңбы, анан тигинтпейсиң, интпейсиң деп түз эфирден чыгып кеткен. Сыйлайлы достор, бири-бирибизди сыйлайлы, эмгекти баалаганды билели да. Туура айтасыз, рахмат. Кээ биркилер айтып атат, бул жака келгенден кийин паспорттун срогу бүтүп калса, паспорттун кереги деле жок Америкада депчи. Эмнеге Америкага келсең паспорттун кереги жок? Бул дагы ID да. Паспорт деген керек да. Например деген Мексикадан кирген кишилер азыр паспортун алып кирип алып, ошо менен самолетко билет алат. Ар кайсы жакка барат, тияка барат, мияка барат. Паспортун көрсөтсө, кадимкидей жарайт да. Заграм паспорт деген заграм паспорт да. Аякта бүт данныйыңар турат, англисче жазылган. Аябай чоң документ да паспорт делечи. Өзүбүз Кыргызстандын гражданины болсок, анан паспорт мен да ошон үчүн да Кыргызстандын эмеси бүткөндө, срогу бүткөндө алмаштырттым да. УАРа болуп, посольствого барып, Вашингтон эмеге DC'ге барып, Вашингтон DC'ге барып. 2 жолу барып келдим. 2 жолу барып, мен бир жолу барпасам бир колбу же бирдеме коюлбай калыптыр. Экинчи жолу барып, убактыбызды кетирип. Аракет кылдык да, кыргыз болгондон кийин кыргыздын документи болуш керек да. Мияктан бүтүрсө болот, проблема жок. Мияктан жаңы паспорт алса болот. А кээ бирөөлөр билбейм, аларга кереги жок болсо керек Кыргызстандын паспорту. Достор, анда мейлиңиздер, анда уже канча биз дагы эме чыгалы, жолго чыгалы. Уже саат Америкада түшкү 11 болуп кетти да. 9-да баштаганбыз, 11 болуп кетти, 3 саат болуп кетти окшойт. Рахмат, Алла разы болсун. Ушинтип түз эфир кылып берермин. Ой, ийгилик, жакшы. Сизге дагы. Жакшы, азыр мен записти коюп коем. Шашпай көрсөңүздөр болот. Рахмат чоң. Ага, жакшы, ийгилик.